Армаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бул иш күнүн кечи теле долбоору жана бүгүн дүйшөмбү күнгө 20 сентябрь мектеп окуучулары өткөн аптада окуу жылын баштады. Мугалимдер, жалпы коомчулук өзгөчө мына пандемиядан кийинки көз сүйүнкөн көрүнүшкө мен жеке өзүм күбө болуп турам. Себеп дегенде шаарды аралап бара жатсаң, адамдардын саны көп, түркүн түстүү кийингендер, чуркап жүргөн окуучулар, демек жашоо кайрадан өз нугуна жана өз калыбына келип жатат деген зор бир бакыт жана ушул кандай экенин биз пандемиядан кийин сезип турабыз. Ошондуктан кайрадан эле ушул биздин мейман төрүбүздө бүгүнкү күндөгү замандын жаңы чакырыктарына, жаңы агымына, жаңы суроолоруна жана жаңы койгон максаттарына өзгөчө Кыргызстандагы бизнес тармагы кандай реакция кылат, кандай кадамдарга барат, ошол тууралуу бүгүн бизде Шамал фест долбоору тууралуу сүйлөшөбүз. Бизге Zoom аркылуу Швейцариядан Кыргызстандагы эң жаш жана ийгиликтүү, алгылыктуу иштеп келе жаткан архитектор айым менен таанышабыз. Андан соң самандан салынган үйлөр чындап эле экологиялык жактан мыктыбы, баасы кандай болот, сапаты кандай болот, туруктуулугу кандай болот, бул боюнча бизге ишкер Айбек Шаршымбаев айтып берет. Ошондуктан замандын эң акыркы жаңылыктары биз менен биргеликте болуңуздар. Азыр болсо Тамга жана Баястан сени жактырам чыгармасы менен музыкалык белектен адаттагы эфирибизди баштайлы. Жанымда болбосоң, жүрөгүмдө сен барсың. Карагатта көздөрүңө берилип сагынып усага батам арбалып мен дайым. Көз алдымда болбосуң, оюмда сен барсың. Эгерде көрбөй калсам, сен жөндө ырлар жазам. Кайда барсам, кайда жүрсөм сен деймин. Кайда барсаң мен сени эңсеймин. Талайыма белек болуп келгенсиң. Кыялымда сени жанга бербейм. Жаш келет жашоому жылмайсаң, күлкүмдөн берет жыргасаң. Колумду коркпой кармасаң, колумун жакын барына. Seni menen жылдыздарда аралаймын. Эгерде жаным десең, сени менен кыялдарды мен курамын. Менин сүйүм, менин жарымымсың. Күн нурундай менин жарыгымсың. Жүрөгүмө сен таксалтыр. Шок жүрөктү сен багыттырдың. Күндүзү күнүм болуп келесиңби? Түнүмдө айым болуп бересиңби? Өзүң болуп калдың мага керегимсиң. Сунамын ары сүйүү сезесиңби? Жаш келет жашоому жылмайсаң, күлкүмдөн берет жыргасаң. Колумду коркпой кармасаң, колумун жакын барына.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан кечки эфирибизди баштайлы. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн 20 сентябрь Кыргызстанда өзгөчө күн белгиленип жатат. Бул ишкердиктин жана ишкерлердин күнү, День предпринимателя деп белгиленет. Бул күнү туура 21 жыл мурун, 2000 жылы Кыргызстандагы ошол ишкерлер классынын кыргыз экономикасына, күнүмдүк турмушка, сиз менен биздин жашообузга түздөн түз бир чоң таасири жана алып келген пайдасы үчүн аны бааланып, өзүнчө класс кылып бөлүп, анан ошол багытта дагы да өнүгө берсин, ошол багыт илгерилей берсин деген максатта бардык ишкерлер бүгүн өзүнүн кесиптик майрамын өткөрүүдө. Мен учурдан пайдаланып чын дилимден таң аткандан кечкиргенге чейин өзүнүн бир кызыктуу тармагын таап, өзүнүн багытын таап, изденип, талпынып жаткан ишкерлерди куттуктайм. Жана ушул теманы отурлай, бүгүн бизде конокто Шамал долбоорунун уюштуруучусу жана команданын мүчөсү Темирлан Осмонкулов бүгүн бизге Шамал долбоору эмне тууралуу, кандай жаңылыктар менен келип отурат, ошол тууралуу айтып берем деп келген экенсиз. Рахмат келип бергениңизге, Темирлан мырза. Кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Чоң рахмат чакырганыңарга. Биздин ошол компания ошол Шамал деген долбоорду ойлоп таптык. Биздин негиздөөчүбүз Данияр Эмиловго таандык идея. Бул 3 күндүк саякат Кыргызстан боюнча 2 локация болот, бирок концепция боюнча ал локацияны биз айтпайбыз. Жана биз ошол Шамал долбоорунун үстүндө ойлонуп атканда биз абдан көп мындай философиясы жактан да кошкубуз келген. Анан ошол эмне үчүн Шамал десеңер, Шамал бул эркин зат, ар дайым кыймылда болчу зат. Бир жака түз учат, антип айланып учпайт, жана бир жерде турбайт да. Анан ошол биздин ишкерлерге арналган долбоорубуз. Анан биздин ошол максатыбыз долбоордун аталышындай болуп эле ишкерлер дагы коркпостон, дайым кыймылда болуп, эркин болуп, анан ошентип ушул саякат мындай айтканча вызов катары болот да ишкерлергечи. Анан биз 3 күн ошол жаратылышта жашайбыз, ачык асмандын эме палаткаларда. Анан андан тышкары дагы биздин чакырылган спикерлерибиз болот, ар тармакта ишкерлер. Анан алар ар кандай темаларды ачып, жана ошондой программа дагы бар. Андан тышкары биздин дагы бир максатыбыз ошол нетворкинг кылуу. Анткени ошол ишкерлерге өзүнө окшош ишкерлер менен сүйлөшүп, таанышып, чогуу иштешкен абдан маанилүү. Анан биздин компаниябыздын ошол эң башкы багыттары ошондой мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу. Анан ошол бүт өзүбүздүн ошондой форумдарыбыз, башка долбоорлорубуз ошол нетворкингке арналган долбоорлор жана ошол ишкерликтердин ишкерлерге жардам берүү максатында кылабыз. Темирлан мырза, мен аны менен катар бул ишкерлердин башка ишкерлер баягы спикер болуп темаларды көтөрөт экен, талкуулашат экен. Бирок аны менен катар мына бул жакта окуп атабыз, мына сессия осознанности деп атат да. Башкача айтканда өзүн таанып билүү, башкача айтканда мындай чын-чынын келгенде ишкердикке байланышы жок той көрүнөт. Жана эмне үчүн бул маанилүү, эмне үчүн ушундай теманы кошуп атасыздар? Ушу байланышын айтып берсеңиз да. Эми мындай айтсам, ишкерлик биринчи ирет жөн гана профессия же мындай кесип эмес катары биз тааныйбыз. Биздин оюбузча ишкерлик бул ошол адамдын аң сезими, ойлонгону. Анткени ишкерлер ар дайым ошол жаңы нерсени баштаганга коркушпайт, күйүп же артка кеткенден коркушпайт. Ошол ар дайым бир кыймылда болот да. Анан ошол ишкерлерге ушул аң сезимин жакшыртуу, өзүнүн жашоосунда миссиясын билүү абдан маанилүү деп эсептейбиз. Анан ушул ар кандай йогадан же медитациялардан болгон ошол практикаларыбыз ошол нерсеге арналган да. Анткени биз ошол проектибиз менен ишкерлерге өзүнүн жолун тандоо, кандай максаты менен, ошол жөн эле бизнес, акча эмес, жана мындай чоң максаты менен иштеген деген үмүттөрүбүз бар. Ошого жараша биз ошо аракетибизди кылайын дегенбиз. Анткени адамдын же ишкердин же башка бир любой адамдын миссиясы болсо жашоосунда, биз ишенебиз ошол миссия аркылуу ар адам өзүнүн коюлган максаттарына эффективнее жетет да. Анан ошол биз ошол тарапка иштесек,
Биз ошол ишенебиз. Бизнес Кыргызстанда бизнес чөйрөсүн өнүгүүгө бизге оңоюраак болот. Темирлан мырза, мен мына сиздин сөзүңүздөн дагы бир ачкыч сөздү көңүл бургум келет да, бул бизнес акча эмес дедиңиз да. Биздин түшүнүктө 90-жылдардан бери көздөй ошол жаңы ич ара алака түзүүгө өткөнбүз да, бул эми эркин рынок темасында. Анан бизнес бул акча да. Мисалычы, биз ойлойбуз да, ошо бизнес акча. А бирок карасак эле ушул рекламада чыгып атасыздар, улам бизнес шамандар, анан шамал, анан йога, анан дагы культура эме тиги маданий көргөзмөлөр болот экен. Муну кандай түшүнсөк болот? Силер башкачасыңарбы, өзгөчөсүңөрбү? Эмне үчүн ушундай иш-аракеттерге өтүп атасыздар да? Бизнес бул акча да. Бизнес албетте бул акча, бул кесип, бул бизнесмендер өзүнүн ошол табып кесиби менен үй бүлөсүн багып же башка дагы өзүнүн ошо каалаган нерселерин жабат. Бирок андан тышкары биз ошол бизнеске же жалпы эле ошол Кыргызстаныбызда же жалпы эле мир дүйнө боюнча өзүнүн ишине жөн гана акча табуучу нерсе эмес үчүн кылайын деген максаттарыбыз бар да. Анткени ар бир адам ошол акчаны максатына койсо, башка нерсе жөнүндө ойлоно албай калат. Анан мисалы ага караганда бийигирээк бир максаттарды койсо, мисалы ошол эле медцентрлер бар болсо, алардын миссиясы бүт жаш балдарды гепатиттен айыктыруу деген миссиясы болсо, акчадан да тышкары алардын эң бийигирээк максаты болот да. Анан ошол максатка жараша алардын ошол эффективности көбөйөт, эффективдүүрөөк болуп иштейт да. Анан ошондой эле биздин каалообуз ар бир адам жана жалпы ошол дагы тагыраак айтып кеткенде биздин клиенттерибиз, ишкерлерибиз ошол акча гана эмес, андан дагы көбүрөөк бир максаттарды койгонго койсо деп биз ошол үмүт кылабыз да. Демек, акча табууну негизги миссия катары эмес, андан башка да бийигирээк бир максаттарды адам өзүнө койсо, акча табуу киреше булагы да көбөйөт экен да. Ооба. Ортосунда түз байланыш барбы? Ооба, түптөн түз байланыш бар. Мисалы дагы түшүндүрүп кетиш үчүн мен азыр өзүбүздүн компаниябыздын миссиясын айтып берейин. Биздин компаниябыздын аты предприниматель, ишкер деп аталат. Биз ошол биздин долбоорлорубуз ишкерлерге жардам берүү, өнүгүү, окутуу максатында кылган ошол иш-чаралар болот. Биздин ошол билим берүү тармактарыбыз бар, форум кылган тармактарыбыз бар, жана ошол международный эл аралык организациялар менен иштеген дагы долбоорлорубуз бар. Анан биздин миссиябыз ар бир ишкердин кыялына жетүүгө жардам берүү. Ошол биз ошондой миссия койдук. Эми ар бир биздин ошо катышуучу болобу же биздин окутуучубуз болобу, ар бирдин ошол кыялы бар. Ошол кыялына жетүүгө биз жардам беребиз деп, ар бир ишкердин кыялына жардам беребиз деп өзүбүзгө сөз бергенбиз, ошондой максат койгонбуз. Эми акча табуу бул эми процессте келет да. Мисалы биздин ошондой максат койдук. Эми бул миссияга биз чынын айтканда эч качан жете албайбыз, анткени дүйнөдө канчалык ишкерлер бар. Бирок ошол миссия ошондой экен, биз дайым ошого багыттанып, ошого умтулуп бара бергенде биздин ошол болгон эмгегибиз эч качан бүтпөйт. Темирлан мырза, аны менен катар мына бизге дагы бир кызыктуу жагдай бул бүгүнкү Кыргызстандын өлкөбүздөгү жалпы акыбалыбыз да. Эми улам бир саясий өзгөрүүлөр болуп атат. Бир канча жолу башыбыздан оор кыйчалыш күндөрдү өткөрдүк, бирок ага карабай сиз айта аласызбы, Кыргызстанда ишкерлер классы бар. Ал ошол класс бүгүн алысырап турабы же күчтөнүп турабы? Жаңы чакырыктарга, замандын ушул бир мына жаңы шарттарына бизнес кандай реакция берүүдө, тамырын кармап айтып бере аласызбы ушунда? Акыбалы кандай бүгүн? Эмне деп атат ишкерлер? Чынын айтсам, ошол биздин ишкерлер менен көп байланышта болобуз. Анан азыркы заман, эми 90-жылдар же андан да эрте менен салыштырмалуу азыр жакшы акыбал. Бирок андан тышкары ошол дагы жакшыртса болот, бирок жаман эмес азыр. Азыр ишкерлер Кудайга шүгүр көбөйүп атат. Биздин дагы салымыбыз бар. Ошол жана ошол эл аралык организацияларында долбоорлору көп. Ошол менен чогуу иштеп,
ушул багытта иш алып барганга аракет кылабыз. Жана азыр ишкерлер классы көбөйөт, бирок көбүнчөсү ошол илим же билим жактан бир аз жетишпей калганда учурлар көп да. Анан ошого биз мындай басым таштасак, жакынкы арада бизде ошол сапаттуу жана перспективдүү абдан көп ошол ишкерлер пайда болот деп ошондой божомолдор бар, иә. көз карашып бар ошо. Темирлан мырза, Шамал фест тууралуу кайра кайтып келелик. Мына сиз айтып атасыз, Шамал фест деп. Анын өткөрүү даталары кандай болот? Катышуу шарттары кандай болот? Дагы да ошол катышууга мүмкүндүктөр барбы же биз постфактум кандай сүйлөшөбүз? Жабылып калдыбы? Жана кайсы жакты көздөй маршруттар азыр белгисиз катышуучуларга. Эмне үчүн ушундай сыр айтып берсеңиз? Шамал фест бул биздин ошол долбоорубуз. Абдан көптөн бери биз ошол кылгыбыз келип жүргөн. Анан ошол Шамал фесттин каяктан өтүшүн биз айтпайбыз. Кайсыл жерде өтөрүн алар 2 күн мурун билет, 2 күн калганда. Жана ага чейин эч ким каякта болорун, канча убакыт болорун билбейт. Биз айтабыз 2 күн болот деп программасындагы мындай болжомол менен эле билишет да. Эмне үчүн биз мындай кылдык? Анткени мисалы ишкерлер же башка да катышуучулар эчтекени билбей туруп, каяка барарын билбей туруп, суук болобу же мындай жылуу болобун билбей туруп, ушуга макул болгондордун сонун мындай өзүнө ишенген, эчтекеден коркпогон адамдар да. Анан ошондой аудиторияны биз чогулткубуз келген. Ошол себептен биз локацияны айтпайбыз. Андан тышкары биздин ошол Телеграмда группабыз бар, катышуучулардын. Алар уже чыдамсыздык менен күтүп, каякта болот деп, ар кими бири-бири менен байланышып, чыдамсыздык менен күтүп атат. Анан ошол локацияны айтпаганыбыз дагы мындай өрткө май куйгандай эле кызыгуусун жаратып атат. Азыркы учурда 250дөн ашык катышуучу бар. Командабызды кошкондо 300дөн ашып калат. Спикер жана башкаларды кошкондо азыр сатып алсаңар болот. Биздин ошол Instagram баракчабыздагы номерлерге катып алсаңар, биздин менеджерлерибиз ошол бүт керектүү маалыматтарды силерге жөнөтөт. Ошол сатуулар 22 сентябрга чейин болот. Өзү 24-нөн 26-сына чейин өтөт бул долбоор. Демек, дагы мүмкүндүк бар, 2 күндүк катышканга. Каякта болору белгисиз. Эми баасы ачык эле да, Баасы ачык эле, 5000 сом кириш билетинин баасы. Андан тышкары биз тамак ашын бербейбиз, ошо палатка же каяктан жашаганда бербейбиз. Бул анткени биз атайын кылдык. Адам ошол жаратылышта комфорт зонасынан чыгып, өзүн кам көрүп, ошондой кылсын деп ишенгенбиз да. Анткени Жумадил Эгембердиев агабыз, биздин спикерлерибиздин бири, ошол айткан, шаарда жашоо башкача. Адам башкача ойлонот. Бирок ошол жаратылышта Кыргызстан тоолорунун араларында башка да ойлонуу, аң сезим башкача болот. Адам башкача ойлонуп баштайт. Анан ошол кичине жайык жерде биз в безопасности находимся. Анан эчтеке жөнүндө ойлонбош керек. Ал жакта сууктан кантип эметпеш керек, тамак жеш керек, уктаган жер табыш керек. Ошондой адам чыныгы ушундай жашоосундай болуп жашап баштайт да. Ошон үчүн биз ушул суроолорду катышуучулардын өздөрүнө калтырдык. Баасы 5500, анын ичине ошол тамак ашы, транспорттук ошол чыгашалары жана жаткан жерлери кирбейт. Кирбейт. Ооба, кирбейт. Кыргызстанда биринчилерден болуп, мен ушундай уккан эмес элем, бирок заман өз ордунда турбайт экен. Темирлан Осмонкулов жана Данияр Эмил баштаган команда Шамал долбоорун ушул биздин ишкерлерге атайын жасап аттыр. Шамалдай эркин болсун деп, анан эч кайсы бир белгисиз дарекке 300гө жакын киши бара жатат. Бул долбоордун дагы кандай кызыктуу жагдайлары бар, бул тууралуу биз кыска бир жарымалык блоктон кийин угалы. Бүгүн биз ишкерлик тууралуу сүйлөшүп атабыз. Эфирде уланталы. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Кеч кезегибизде бүгүн биз Темирлан Осмонкулов Шамал долбоорун уюштуруучу жана команданын мүчөсү менен ишкердик тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мага Темирлан айтат, ушундай Шамал долбоору өзгөчө бир форматта өтөт, бир кандай ишкердик эмес, адам баласынын өз жолун издеп табуу, анда максат койгон максаттары жана миссия деген сөздөрдү көп угуп атабыз да. Анан бизге окшогон, мага окшогон жөнөкөй ушул элдер ойлойт да, ошо бизнес дегенде бул мындай азыраак чыгаша менен көбүрөөк пайда акчалай киреше табуу депчи. Анан мен Данияр менен да көп сүйлөшүп калам, ал ушул теманы абдан жакшы ачыктайт. Мен ойлойм, сиз дагы бир жолу айтып койсоңуз ачыкча болбойт депчи. Предприниматель жана бизнесмен. 90-жылдардан утурлай, мына бүт музыкалдык, маданий тармакта кичинекей балдардан ким болосуң деген, мен бизнесмен болом деп аябай чоң толкун кеткен да. Азыр мен мындай үстүртөн карасам аябай сүйүнтөт. Бирок менин оюмча Кыргызстанда дале ушул бизнес жана ишкердик тууралуу айырмачылыкты билишибиз керекпи, ал барбы жана эмне үчүн бул маанилүү? Айтып берсеңиз. Ишкердик жана бизнес айырмасы барбы биринчиден? Ишкердик менен бизнестин айырмасы, менин оюмча бизнес бул көбүрөөк ошол иш боюнча, ишкерлик бул аң сезим боюнча да. Анткени адамдын ишкерликке карата өзүнүн мындай жакындыктары болот, өзүнүн. Бирок ал врач болушу мүмкүн, бирок ал мисалы шофер болушу мүмкүн, же дагы башка кесиптин ээси болушу мүмкүн, же журналист болушу мүмкүн. Ошол өзүнүн жумушу, мындай өзүнүн бизнеси болбосо дагы ал ишкер болушу мүмкүн. Неге? Анткени ал ар дайым ордунда турбайт, ал ошо өнүккүсү келет, жана эл аралык ошол эл аралык рыноктарга чыккысы келет, бир жерде турбайт, ар дайым умтулат бир нерсеге. Ушул сыяктуу адамдарды ишкер деп атаса болот. Бизнесмендерди ошол кээ биркилер бизнесмен болушу мүмкүн, бирок алар өмүр бою бир 2 ресторанды иштетиши мүмкүн да. Мисалы, ошондой болот го Европада, атасынан баласына калып, баласынан небересине калып, ошондойлор семейный бизнес деп коет. Алар өмүр бою бир бизнести таштабай, ошол менен алектенип өткөрөт. Ишкерлик ошол ар дайым умтулуп, чоңго аракет кылып, чоң нерсени кайра баштагысы келип, ошол жөнүндө ишкер адам. Бизнесмен ошол бир аз башкачараак да. Бирок андан бирок ошол баары деле экөө бир нерсене жакын кесиптер, чынын айтканда. Анан ар бир адамдын өзүнүн ою бар да, өзүнүн түшүнүгү боюнча. Ошого мен азыр өзүм эле оюмду айтып кеттим ошого. Темирлан мырза, мен мына сиздердин баракчаңызга катталгам. Анан кече жакында мына ушул жылда чек аралар ачылып, кайрадан пандемияга чейинки мүмкүнчүлүктөр кайра өз ордуна келип баштады да. Аны менен катар ушул сиздердин айрым мүчөлөрүңүздөр тайпа менен ошол жакынкы мамлекеттерге, өзгөчө Өзбекстанга барып чоң бир иш-чаралар катышып келүүдө да. Биздин көз караштан Өзбекстан аябай жакынкы жылдары аябай алгылыктуу кадамдарды кылып жатат, ошо өзгөчө ишкердик тармагында креативдик классты жаратканга аракет кылып жатышат деген эмиштер ушу бизге кулактын учу менен келип атышат да. Ошол тууралуу дагы мындай айтып кете алсаңыз, Кыргызстан жана Өзбекстан ортосунда мамиле, ал жакта ишкерлер, байланыштар кандай болуп атат жана эмне үчүн Өзбекстан жана ушундай жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат дейм да. Эң туура суроо, анткени азыр өзбек туугандарыбыз абдан сонун долбоорлорго канданып даярданып турат. Анткени мен ойлойм, ошол эң биринчи себеп бул ошол мамлекет атынан, мамлекет жактан ошол берилген мындай мүмкүнчүлүктөр, колдоолор болуп атат. Ошол азыр жаңы президент келгенден бери абдан чоң мындай структуралар жоюлуп, налогдор кичине кыскартылып, жана мүмкүнчүлүктөр жаралып атат. Анан ошол азыр уже түшүмдөрү болуп атат. Мисалы, чоң дүйнөлүк корпорациялар уже ал жака кирип баштады. Мисалы, Apple, Microsoft жана башкалар Өзбекстанда уже өздөрүнүн филиалдарын ачышып, ошо иш орундарын жаратып жатат да. Анан ошол
акыркы жылдары ошол Өзбекстанга эң чоң көптөгөн инвестициялар келип атат. Даже мына азыр биз тааныштар менен сүйлөшөбүз, ошол аудит компаниялар аз болуп, Бишкектен ошол жака барып иштеп келишип атыптыр да. Анткени алар ушунчалык темпти көбөйтүп, анан ошол жетишпей уже калып атыптыр. Ошон үчүн ишкерликтер аякта ошол бизнес жана башка жалпы сфералар абдан чоң ылдамдык менен өнүгүп атат. Ошол мен ишенем, биздин Кыргызстаныбызда дагы жакынкы арада ошондолор болушуна. Биз ошол өзбек туугандарыбыздан мисал катары алып, ошол багытта иштегенге аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Ошондо азыр биз дагы ошол Ташкентте же Алматыда же дагы башка шаарларга дагы биз аракет кылып атабыз, чыкканга чогуу иштешкени. Анткени биздин компания Кыргызстандын ичинде эмес, жана башка өлкөлөргө да чыккан деген максаттарыбыз бар. Жана азыркы учурда биздин эң чоң долбоорубуз даярдалып атат, Батут деген. Ал ошол АКШга чейин жеткен деген ойлорубуз бар. АКШга чейин, АКШнын рыногуна биздин ишкерлер кирип барышабы же кандай? Жок, бул бир долбоор, форум сыяктуу болот. Ал форум Илон Масктын катышуусу менен деп ишенебиз, ошого биз аракет кылабыз. Эмне үчүн Батут? Анткени 2011 жыл Рогозин, Роскосмостун жетекчиси, ошол Илон Маскка ошол тыюу салган өздөрүнүн базаларынан космоско учканы, анан ошол өзүнүн батутун жаратып, ошол менен секирерсиң деп айтканда тамашалапчы. Анан Илон Маск эмгектенип, ошол 20-жылы өзү базасынан учурду, анан англисче Batut is working деп жазды да. Ошол кайра эметипчи, анан ошол тамаша бизге ушунчалык биздин негиздөөчүбүзгө Данияр Эмиловго жакты. Ошого суктанып биз ошол форум кылайын деп атабыз. Дүйнө боюнча эң чоң батутты курдук азыр. Узунуна 30 метрге жакын. Анан ошол батут биз жакынкы шаарларга барат. Анан Калифорнияга түздөн түз кетет Илон Масктын жанына. Анан ошол батутта биздин ишкерлерибиз жана чоң спикерлер темаларын ачып выступать этишет. Анан ошол долбоор эмки жылы жазга деп айтабыз. Биринчи Бишкекте болот, анан Ташкент, Алматы, Киев, анан Калифорния. Батутту таш барастар ошоктурга чейин. Анан кадимкиде биз балдар ойногон батут сыяктуу эле батутпу? Эми жана парктагы надувной эмес, бирок конструкция, мындай тоголок конструкция, профессиональный батут деп койсок болот. Анан биз ошол мировой, ошол дүйнөлүк рекордту коюп, ошол менен өзүбүзгө мындай внимание келтирип, көңүл буртуруп, ошентип Илон Масктын көңүлүн буртуруп, ошол биздин формубузга катышып берсе деген үмүттө кылып атабыз. Анткени ошол айтып кеткендей эле биздин компаниябыз ошол дүйнөлүк аренага чыкканга абдан жана аракет кылып атабыз. Азыр ушу пандемия карата эле бир аз Кыргызстандын ичинде долбоорлорубузду өнүктүрүп, ошол биздин кыргызстандык ишкерлерге жараша долбоорлорубуз бар. Бирок чыныгы биздин каалообуз ошол Кыргызстанды дүйнөлүк аренага таанытуу. Темирбай мырза, мына батут деп калдыңыз, Илон Маск жана Рогозин. Эми биз бул тууралуу да кыскача сөз козгой кетсек, Рогозин менен Илон Маск өздөрү негизи эле бат-баттан жалышып турат. Ичарачы Рогозин сиз айтмакчы ушул Роскосмос илгерки Советтер Союзунун түптөп кеткен абдан күчтүү базасы бар. Биз билебиз 61-жылы дал ушул Советтер Союзу биринчи жолу адамды космоско учурган. Аны менен катар мына жеке ишкерликте ошол Илон Маск болуп көрбөгөндөй жаңылыктарды кылып жатат да. Жакында мына туристтерди биринчи болуп жөнөттү, мен жалгышпасам. Эмне үчүн Илон Маск, эмне үчүн Рогозин эмес? Мисалычы, Рогозин деле күчтүү, мисалы, чоң Роскосмос, ал кишинин менен көңүлүн бурдурса болот эле да. Эмне үчүн Илон Маск? Азыр заман башка, заман өнүгүп атат. Анан бир жерде турбаш керек, ошол шамал сыяктуу эле эркин болуш керек. Бир кыймылда болуш керек. Жаңы заман келсе ага кичине адаптация болуп, жаңы заман менен жараша долбоорлорду ачып, Рогозин сиз айтып кеткендей эле советтик ойлор менен калганда, Илон Маск бул ошол жаңы 21-кылымдын жана замандын эң жаңы инновацияларын киргизген
жана ошол жаңы нерселерди биздин дүйнөбүзгө киргизген адам да. Анан ошону Илон Маскты эң таза түрүндөгү ишкер деп айтсак болот. Анткени ал ар дайым өзүнүн ордунда турбайт. Мисалы канча деген проекттерди бүтүрдү. Азыр мына машина Тесларды алып чыгып атат, космоска андай көптөгөн аракеттери бар. Андан биз билбеген дагы мындай ар тармакта болгон өзүнүн ушунун бизнеслери бар. Ушундай Илон Маск ошол ишкердин эң жакшы образы болуш керек деп эсептейбиз да биз. Модель, модель поведения, да. Анан ошон үчүн Илон Маск менен ошол таанышып биздин форумубузга катышса сонун болмок да. Анан Рогозин деле мисалы дүйнө жүзүнө таанымал болушу мүмкүн, бирок канчалык көбү деле тааный бербейт. Илон Маскты бизнес же мисалы башка бир любой баладан сурасаңар билет ким экенин. Мындай жакында ушу сиздердин компанияңыздар бүгүнкү жана эртеңки күндүн кадамдары менен кошо кадам баскысы келет экен. Аны менен катар дүйнөдө бүгүн мына бизнес деген менен ошол бизнес деген акча да бүгүн дүйнөдө акчанын формасы өзгөрүп атат да. Бул кагаз биз билген акча эмес, анан бүт бардыгы ушул экосистема аркылуу бири менен биригип ушул чоң бир жанакы биткоин деген түшүнүктөр, мисалы ошол тармакта кандай ойлоруңуздар? Мындай ушунчалык заман менен кошо жүгүрөм деп турган, талпынып турган жаштар Кыргызстанда болсун, азыр айырмасы жок, дүйнө бир чоң эле бир айылга айланып калды интернет тутум менен байланышып. Келечек кандай болот? Кыргызстандагы ишкерлер ошол дүйнөлүк трендтерден калып калбаш үчүн, же болбосо ошо менен кошо катары кетиш үчүн мүмкүнчүлүктөр биздин мамлекетте түзүлгөнбү? Кандай деп ойлойсуз? Мүмкүнчүлүктөр аз. Көбүнчөсү биздин ишкерлер өздөрү мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошондой аракеттерин кылып батышат. Мен билген боюнча ошол Кыргызстанда бир топ, бирок көп эмес ушундай майнинговый ошол фермалар бар, ошол иштеп жатат. Анан азыркы учурда ошол жаштардын жана башка ишкерлердин ошол криптовалютага болгон кызыгуусу көбөйүп атат. Менин оюмча бул эң перспективдүү тармак деп эсептейм. Анткени азыркы учурда жанагы традиционный банктар азыр монополист болуп калган. Анан алар жөнөкөй мындай орточо же кичи бизнестерди кысып, аларга жол бербей, рынокты алар баарына ээлеп алышканда, анан ошол азыркы кылып аткан криптовалюталар ошолорго мындай күрөш катары болгон долбоорлор. Анан элдер дагы мисалы банктардан кичине тажап, чарчап калышкан. Ошон үчүн азыр могу криптовалюта деген тармак эң абдан кызыктуу болуп атат. Анткени мисалы мындай которуулар болсо, ошол бир адам экинчи адамга которсо же өзүнүн ошол эмгегин төлөп берсе же бир нерсе сатып алса, ошол криптовалюта менен санаганда комиссиясы жок төлөнөт да. Анан ортомчулар ала албайт. Мисалы азыр банк менен кылсак, ортомчу болуп алар өзүнүн комиссиясын алып же дагы акчасын алып ушинтип салып атпайбы? Криптовалютада андай деген жок да. Анан ошолусу менен кызык болуп атат элдерге. Анан мен ойлойм ушул эң перспективдүү жана жакшы тармак. Демек, биз ал тууралуу угуп атсак, ал тууралуу сүйлөшүп атсак, демек айтайын дегеним Кыргызстан ал жаңылыктардан артта калган эмес, туурабы? Жок. Ушул жакта отуруп, дүйнөлүк трендтер менен кошо кызматташканга мүмкүн. Ооба. Демек, кеп баардыгы өзүбүздө экен да. Өзүбүз издениш керек, талпыныш керек, караш керек, жаңы жаңылыктардан карап туруш керек, туурабы? Ооба, биз Кыргызстан ошол Азиянын ортосунда бүт жактан алыс болгонубузга карабастан, биз ушул студия же башка жерде отуруп деле чоң долбоорлорго кылсабыз болот. Ошого мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени азыр мына пандемияда көрсөттү, ошол цифровизация доору келип атат.
мисалы биз деле биякта Бишкекте туруп Америка менен иштешсек болот, же Австралия менен даже иштешсек болот. Мындай барьерлер жоголуп кеткен азыркы учурдачы. Анан ошол эң башкысы ошол ишкерлер же жалпы эле кесибине карабастан биздин кыргызстандыктар ошол өзүнүн аң сезимин, ой тутумун оңдоп, жана ошол өзүнө ишенсе, күчүнө ишенсе, жана ар дайым тынымсыздык менен ошо билим алып, өнүгүүгө умтулса, биздин колубуздан баары келет деп эсептейм. Ең сонун, Темирлан мырза, эми биз алыскы чөлкөмдөрдөн бүгүнкү күнгө кайтып келели. Мына 2 күндөн кийин биз сөз кылып жаткан Шамал Фест башталат экен, 24 сентябрь. Таң атпай эртең менен саат канчада? Саат 6-да. Саат 6-да чыгасыздар, жолго. Эми ошол жакта кимдер болот, кайсы спикерлерди биз күтсөк болот, себеп дегенде дагы 2 күн мүмкүнчүлүк бар экен. Кимде ким бизди көрүп аткан болсо, анда фестивалдын баракчасына латын арбинде, англис тилинде Шамал деп жазсаңыздар, Шамал Фест деп чыгат, баракчаңыз. Shamal.life. Shamal.life. Ошол жактан толук маалымат алсаңар болот. Азыр ошол сизди телеформатка чакырган үчүн кыскача ошону билип кетсек, кимдер чыгат? Кимдер болот? Биздин спикерлер бул Жумадил Эгембердиев агайыбыз, ошол Шоронун негиздөөчүсүлөрүнүн бири, жана Арсланбек Кененбаев, ошол өзүнүн финансовый фонддун директору, жана андан тышкары Данияр Аманалиев, биздин ошол абдан мындай кесип профессионал своего дела, ошо Ололо коворкингдин ээлери, жана андан башка дагы тышкары көп ошол бизнестен мүчөсү. Андан дагы тышкары биздин чет өлкөдөн чакырылган биздин коногубуз бар. Анын аты Салли. Ал нейрохирург, 19 тилдин суудай сүйлөйт. Анан ал ошол кантип өзүнүн ошол мээсин программировать этип ушундай жетишүүлөргө мындай жетиш үчүн айтып берет да ошондой темалардычы. Ошол айтып кетсек 19 тил билет экен. Андан тышкары дагы ар тармакта болгон бизнестери бар экен. Ошол жөнүндө бүт баарын ошол Шамалда айтып берет. Вау, 19 тил билет. 19 тил. Андан тышкары Эсен Жуманов, ошол биздин Додо пиццанын биякта филиалынын негиздөөчүсүнүн бири. Жалпы эсеп айтсак, ошол 5 спикер болот. 3 күнүн арасында 5 тең темаларды ачып, выступление кылып, суроолорго жооп берип, өзүнүн кеңештерин берип, тажрыйбасы менен бөлүшүп дегендей ошол бүт программалары Шамалда болот. Андан тышкары ошол Шамалда бизде спикерлерден башка дагы абдан кызыктуу шоу программалар күтүлүүдө, жана ошол 1 жылдык же жарым жылдык же 1 айлык максатты коюу үчүн практикалар болот да. Биз ошол ар бир ишкердин болгон миссиясын, максаттарын табууну аракет кылабыз, жардам беребиз. Ошондой практикалар көп болот. Вау, сонун. Рахмат сизге, Темирлан мырза. Азыр акыркы соңку 2 күндөрүңүз калыптыр, абдан жумуш көп болуп атат. Мен туура түшүнөм. Убакыт таап биз үчүн келип, ушундай бир кенен маалымат айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге жана фестивалда албаган ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, баарыңарды күтөбүз. Сизди дагы мен ойлойм катышып кетсеңиз. Буюрса аракет кылабыз. Шамал долбоору бизге айтып атат да, эгерде сиз ишкердик, бизнесчи, деги эле жашоодо мындай бир гана акча табып, эртең менен акча тапканы кетип кетишинде үйгө келип, анан ошенткен күнү дагы жан дүйнөңүздөрдө бир мына бейкутчулук орнобой, бир жан дүйнөңүздөрдө эмнеге кылып атам, эмне максатта кылып атам деген суроолор бар болгон болсо, анда ошо Шамал Фест долбоорунда менин оюмча бир 3 күнүн ичинде көптөгөн суроолорго көптөгөн жоопторду табасыңар. Анын үстүнө Темирлан мырза айтып атат, эң негизгиси адамды адам кылат, адам менен кошо адам болот да. Ошо нетворкинг деген жаңы түшүнүктөргө, жаңы дос күтүп, жаңы горизонттордо ачканга мүмкүндүк берет. Шамал Фест 24-нөн 26 сентябрга чейин болот. Дагы 2 күн бар. Инстаграмда Шамал Лайф баракчасына келип катталып коюңуздар. Биз эфирде улантабыз. Себеп дегенде Кыргызстанда кадимки самандан үй салуу жаңы технологиясы угуп көрүп жүрөбүз. Ошол тууралуу кененирээк бир маалымат көрөлүчү.
Үй салуунун жаңы түрүн Кыргызстанда табышты. Ал жакта уста самандан үй сала баштады. Кирпичке караганда арзан жана конструкциясы жаратылыштын ар кандай капризине туруктуу. Үй куруунун жаңы технологиясы жөнүндө Бекмамат Асанбеков айтып берет. Цемент раствору ордунда топурактан жасалган ылай, кирпичтин ордунда саман. Бул курулуш объектисинде башкы материал самандын түктөрү. Бул үйдүн жылуулугун жакшы сактайт. Аягында сыртынан штукатурка менен жабдышалы калат. Ар бир бетин 5 сантиметрден. Самандан жасалган үйлөр Америка Кошмо Штаттарында 19-кылымдын аягында салына баштаган. Бул үй салуу технологиясын Кыргызстанга мурунку экономист Айбек Шаршыбаев алып келген. 2000-жылдардын аягында Айбек жумуш издөө максатында Англияга барган. Ошол жерден улам үй куруу технологиясына кызыгуусу башталган. Самандан жасалган эң биринчи курулган жана азыркы убакытка чейин турган үйлөр 100 жылдан ашты. Бул үйлөрдүн уникалдуулугу эч кандай вентиляция же болбосо кандайдыр бир химиялык заттар менен обработка кылбайсың. Бул үйлөрдүн дубалдарын плесень баспайт жана көгөрбөйт. Ар бир үйгө 700 түктөн ашык саман керектелет. Ар бирөө $1,5. Кирпич менен цементтен аябай эле арзан. Соңунда бир үйдүн квадрат метрине отделкасы жана усталардын жумушу менен $400 керектелет. Салыштыра келгенде Бишкектин жаңы конуштарында үйлөр 2 эсе кымбат болот. Адамдардын саманга болгон кандайдыр бир коркуу сезимдери бар. Цементтен турган үйлөр бекемирээк болот деп ойлошот. Бирок самандан жасалган үйлөр деле бардык жаратылыш көйгөйлөрүнө туруштук бере алат. Эгер туура куруу технологиясын колдонуп курса, бул үйлөр 100 жылдан ашып туруп берет деп билдирет Айбек. Өзүнүн сөздөрүн тастыктоо үчүн өзү 6 жылдан бери самандан жасалган үйдө жашайт. Мен үйдө да айткандай эле, үйдүн ичиндеги бөлмөлөрдүн дубалдары кирпичтен салынган, сырткы дубалдары болсо самандан жасалган. Весь периметр стен у нас сделан из соломенных тюков. Бул технологияда куруунун дагы бир жакшы жери бул үйдүн жылуулугу. Электр энергиясын көп колдонбойсуз. Анткени бөлмөлөрдү үйдүн ичиндеги меш менен гана жылытып койсо болот. Самандан жасалган тышкы дубалдары жылуулукту сактап, суукту киргизбейт. 200 квадратты жылытыш үчүн Айбек жылына $150 керек дейт. Самандын 40 сантиметри кирпичтин 1,5 метрине барабар. Эми эсептесеңиз, сиз кирпич жана цемент материалдарына канча күч жана канча акча кетиресиз. Бул абдан көп акча каражатын керектелет жана эффективдүүлүгү аз. Келечекте Айбек бул технологияны жаңылап, толугу менен үйдү жылуулатуу системасын колдонбой жашоого мүмкүн кылгысы келет. Жана ошондой эле кызыккандарга акысыз консультация берет. Келечекте үй куруу боюнча мектеп ачууну максат кылат. Бекмамат Асанбеков, Зарлык Раимкулов, Мирлан Макаев, Мир 24. Кайрадан эфирге кайтып келебиз, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн Кыргызстанда 20 сентябрь Кыргызстанда гана ушул биздин Орто Азия, Борбор Азия чөлкөмүндө ишкерлер күнү белгиленип жатат. Ишкерлер бул бүгүнкү мамлекетибиздин негизги кыймылдаткычы, алдыга сүрөп кетүүчүлөрү, ар дайым изденип туруучулары жана жаңы заманын чакырыктарына жаңыча бир көз караш менен жаңы кадамдарды шилтеп келген ушундай бир коомдун бир бөлүгү, абдан маанилүү бөлүгү. Ошол ишкердик боюнча бизге Айбек Шаршымбаев саман үй технологиясынын эксперти деп өзүн тааныштырып келет жана бизге ошол самандан үй салуу тууралуу маалыматты бөлүшөм дейт. Кимде ким ушул күнгө дейин укпаса, анда үңгүп биз менен кошо болуңуздар. Мен ушул маселени толугу менен ачыктап бергенге аракет кылайын. Айбек мырза, куш келипсиз. Саламатсыздар. Саламатчылык. Биринчиден рахмат айтабыз, келип бергениңизге, убактыңызды таап. Экинчиден, саман үй технологиясы азыр бир сюжетти көрүп атабыз. Биринчиден, түшүнүктөр тууралуу. Себеп дегенде биз мына 30 жылдык эгемендикте уламдан-улам жаңы суроолорго, жаңы чакырыктарга жооп издеп атпайбыз. Коом катары, журт катары эмден мына бирибиз менен сүйлөшүп, бирибиз менен бир байланыш точкаларын издеп жатабыз да. Аны менен катар ошол биздин кыргыздын бүгүнкү күндөгү болгон мына илгертен ата бабадан калган мейман достугубуз деп атабыз. Аны менен катар 3-4 метр дарбаза салып атабыз бири-бирибизденчи. Кыргыз илгертен кең пейил болуп келгендейбиз, барган сайын майдаланып бараткандайбыз да. Ушул самандан үй салуу деп укканда биринчи сиз айткан экенсиз да. Мен ойлогом бул
ошол самандан үй салууну мындай карапайым эл, колунда бир аз жогураак элдер биринчи колдоп келет го десе андай болгон жок деп атасыз. Эмне себептен жана ушул ачылыштан кийин кандай бир өзгөрүүлөр болду ошол убакыттан бери? Да, бир жолу саламатсыздар. Мындай болуп калды да, баягы бул өзүм экономист болгондон баягы 2000-жылы Англияга барып иштеп, ошол жактан баягы мигрант катары акча тапканы барып, тил үйрөнгөнү барып, анан ошол жерден ошол технологияны көргөндө абдан мындай таң калыштуу болду да магачы. Ачылыш болду да, Англиядан. Мага ушунчалык анткени кичинекей бала чагыңда сен бул түк самандарды күнүгө көрүп, ойноп үстүнө чыгып, тиги жүргөнүң, анан бул жерден баягы там салат дегенде баягы эсимде бар, байкелерим там салганда абдан кыйналып, биз кит цементте анан авырып лай, сокмо, абдан мындай кыйын көрүнгөндө үй салганчы, анан бул жерден көргөндө мен ушундай таң калып, ошол ойдон кала берди эсимде, анан келе бердик бияка келгенден кийин анан бир 2010-жылы иним үйлөнгөндө ошол бир маселе болуп калды. Кантип жаштарга бир турак жай кылып берсек дегенчи, анан квартираны карасак кымбат, тияка барсак жерлер кымбат, анан ошентип ата энемдин эле турган эски сарайдын үстүнө биринчи жолу ошол саман салдык да, тамчы. Эми анан ошондо ой кетти. Ох, мындай бир ошол тамды 3 айдын ичинде 3 бала бат эле салып койдук. Анан да ошол жылы биз отопление дегенди такыр койгон эмеспиз. Баягы обогреватель менен эле таң калганбыз да, ушунчалык жылуу болгону бизге мындай касиети башка экен да. Анан ой кетти. Ох, ата кыргыз үшүп жаңы жаш үй бүлө кургандарды, үй жокторду ушундай кылсак болот турбайбы деп. Анан баягы көрсөтүп баштадым сүрөттөрдү, үйдүн өзүн. Бирок элдин бардыгы тең баягы мындай ишеним жок да. Бул сен эмне кылып атасың сен деген чочулоо абдан чоң болду да. Анткени өрттөнүп кетсем эмне болот, чычкандар кирип кетсем эмне болот. Анан ошондо атып, кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Чегирткеден корккон эгин кечпейт депчи. Анан ошондо биз жок, бул туура деп мен 5 жыл аркасынан карап жүрдүм, ошону бирок 5 жылдан кийин далил болду да. Мага күндөн күнгө барган сайын негедир ошол үй жагат, мындай тартат өзүнө. Кичинекей болсо деле, 60 квадрат болсо деле, бирок башкача да. Ичиндеги жүргөн, тургандын, дем алганыңдын мындай башкача да, касиети башкача. Анан сиз айткандай, көрсө биздин адамдардын баягы аң сезими же ошого жетиш керек экен да. Ушундай үй каалагангачы, анткени Европада бул маселе баягы мен адамзат киммин, бул планетада эмне кылып атам, кандай өзүмдөн кийин кандай нерсе калтырам деп. Бизде сенин тамың бала бакчаңа калыш керек, анан мындай эмелер көп да, маселелерчи. Сен канчалык чоң кылсаң, канчалык мындай даражалуу кылсаң, сени ошончолук эл баалайт, авторитетиң көтөрүлөт депчи. Ал жерде болсо тескеринче Европада мен адам бул планетага эмне кыла алам? Кантип мен бул планетаны коргой алам? Кантип бул мен жашоом, турмушумда бул планетага запкы келтирбей, конок бойдон кете бергеним кандай болот деп ошону көп ойлонушат да. Анткени биз жасаганда, биз көп нерселер жасаганда эртең биз кетип калгандан кийин бул планетада ошол калган эмне болот деп ошону ойлонбойбуз да. Саман үйлөрдүн философиясында бул сен убактылуу коноксуң. Бул жерде Кудайдын берген жер менен күнүнөн суусунан самандын эмесин алып, ошо менен үй салып, сен кетип калган күндө да үйүң эч кимге кереги жок болсо, аны алып барып туруп жыгачтарын алат дагы, калганын баягы талаага чачып ийсе, ал кайра эле чирип жер болуп калат да. Ошол абдан кызыктуу да. Бизде болсо баягы 5 метр дубалдарын көтөрүп, дарбазаларын темирден жасап, эч ким менен катташкысы келбей, көрүшкүсү келбей, мен короомдо мен өзүм жалгыз гана жүрүшүм керек деген мындай эме бар да, психология. Бул баягы мен билбейм эмнеге, анткени биз баарыбыз тең ата тегибиз, боз үйдө чоңоюп, жайлоолордо жөн эле мындай кенен эч качан мындай эме болгон эмес да. Кыргыздын дарбазасы жабылчу эмес. Дайыма ачык турчу. Келаткан атчан дарбаза жок, баягы боз үй турат, анан кетип бараткан атчан боло, жөө боло келип ассалому алейкум десе, кир, Кудай конок деп кел деп отуруп, тамак ичип, сурап, сүйлөшүп, кабарлашып кетчүлөр. Азыркы күндө болсо андай жок. Баягы биз келгенде мен да башында баягы жөнөкөй эле бетон менен, кирпич менен салган үйлөрүм бар болчу. Анан ошондо биз да дарбазаларды ачык кылып, заборлорду ылдый кылсак, элдин баары тең күлгөндө, бул кандай сен үйүңө эмне эле кирип кетсе болобу? Мен айтам, эмнеге кириш керек ал менин үйүмө башка бирөө?
мен дарбазам ачык, келип такылдатса мен ачып берем десең, ошондо мындай биздин баягы Англияда жашап жүргөн психология кичине өзгөрүп калганбы, анан берден да кичине мындай ошол аракетибиз ошол зор да азыр. Эптеп биз адамдарды көбүрөөк ушинтип алмаштырсак, ошол планетадагы кандай өзүңдүн таасирин кандай кылат, табигат менен бирдей жашоо, табигат менен гармонияда жашоо да эң негизгиси. Абдан кызыктуу жагдайдан баштадык бүгүнкү маекте, себеп дегенде бул ушул жагдай маанилүү да. Бизнес муга бир мындай кошумча катары, ал тууралуу, технологиялар тууралуу биз дагы сүйлөшөбүз сиз менен. Айтайын дегеним, мына сиз айтып атасыз, мына дарбазасын жапызыраак, мындай эшигин кенен болсо деп. Чын-чынына келгенде биз 70 жылдык социалдык эксперименттин астында жашап келдик, коммунизм деп ушул курганга аракет үстүндө болду. Анан заман өзү ошого алып келди. 90-жылы урады бул нерсе. Коммунизм деген сөздүн өзү айтып турганда бул бардыгына бирдей, бардыгы окшош, бардыгы теңелген, өзгөчөлүк жок, теңдетүү дегенге такалат дагы. Бирок ошол сиз келген ошол мисалы батыш цивилизациясында адам жана адамдын бир адам маанилүү, адамдын өмүрү маанилүү жана ошону менен катар чогуу жанаша келген жеке менчик түшүнүгү, жеке менчикке ээ болуу жана аны коргоо ал мамлекеттин эң негизги функционалдык милдеттемеси да, жеке менчик, право частной собственности, жеке менчикке ээ болуу укугу. Анткени менен мына бүгүн биз ушул жеке менчик дегенге аябай түз маанисине келип алдыкпы, түшүнө албай атам. Себеп дегенде чынында жеке менчик корголгон эмес бизде, бирок баардыгы ушул жеке менчикке ээ болгусу келет, бирок ага эч ким жооп бергиси келбейт да. Ушундай бир кызыктуу мындай кээде абсурдка да жетип кетет да ушул түшүнүктөрчү. Сиздин көз карашыңызда сиздин кылып аткан ишкердигиңизде, сиздин башыңыздан өткөн тажрыйбада ушул мындай мёртвый точкадан бир аз жылыш барбы, ушул түшүнүктөр арасында кагылышууда жылыш барбы? Менин оюмча бул жеке менчиктик түшүнүктү мындай калыптанууга дагы али эрте болуш керек да бизгечи. Баягы биз көп нерседен өтө элекпиз. Биздики мен таң калганым баягы адамдар биз курулуунун ичинде да карап турсаң, биз салып атканда, карап атканда жеке менчилик меники ичимде, бер жагымда. Ооба. Каалаганымды кылам. Ооба. Ар жагы меники эмес. Ооба. Мусорду алып туруп чыгарып туруп таштап коет. Ооба. Же машинесин ошол жерге таштап каалагандай коюп коет. Же алат дагы жеке менчик бул меники ичи тажынакай деп туруп анан ич сыртына мен деген септикти же эмени сыртына чыгарып салам, анткени ал көчөдө депчи. Мындай. Ооба. Эме да башкача да, бирок адамдар түшүнүш керек да, бул коомдо сен жалгыз эчтеке кыла албайсың. Эгерде баягы чет өлкөлөрдү карап көрсөк, баары тең эле Сингапур, мына анан Германияны айтышат, бирок алар деген ошол жолдун баардыгы тең абдан мындай эме менен басып өчкөн да. Штраф, анан баягы бири-бирине айтып, мына сосед монтуп атат, айыл өкмөткө айтып, тиги муниципалитетке айтып, бири-бири менен урушуп атып, анан бир культура пайда болуп, анан ошо культураны сактап калышты да. Бирок баягы кыргыздын эмесинде, философиясында өзүндө деле эч качан баягы бул меники, баягы атамдын жайыты, анан атамдын конушу деген баягы эмелер, маселелер бар, бирок ойлоп көрсөң, булар деле ал жерге мындай кандай десем, абдан мындай сый урмат менен да, башка бирөөнүн жери болсо деле сый урмат менен бүттүк планета эмеге кыргыздар сый урмат менен сууга таштаба, дал тракты кыйба, тиги дагы башка нерселер бар, баягы көчө салгандын эмеси соопчулугу көп болот деп атамдар, чоң атамдар айтып келген нерселер көп да. Анан эсимде бар, кичинекей кезибизде баягы өзүң эле короңду жыйнабастан тетиги көчөнүн биягына 100 метр, көчөнүн биягына чейин 100 метр шыпырып тазалап, мусордун баарын алып, так эметип жүрчүк да. Анан ошол кийинки моментте баягы адамдардын чынында баягы пейили кетип атабы же билбейм, абдан мындай өкүнүчтүү да. Чынында ошол маселени кичине мындай адамдарга баягы кичинекей бала чагынан садиктен башташ керекпи же кандай кылыш керек, же бул коом качан оңолот деп биз деле күтүп жүрөбүз. Анткени чында жеке менчик дегенде баягы сиз туура айтып атпайсызбы, мына адам жөн эле баягы территориясын забор курбай эле бул өзүнүн мен жерим деген баягы белгилээ болуп туруш керек да. Кичинекей болсо дагы бир тал отурса деле бул адам ошо бул мунуку депчи. Анан өкмөттүн дагы баягы биз 2-3 революцияда көрдүк, ошол революцияда дагы башка бирөөнүн байлардын мүлкүн
баягы адамдар келип тартып алабыз, алып кетебиз деген эмелер болду да, ошолордун баардыгы тең баягы адамда акырынан жашы өсүп келаткан поколенияга калтырып береби дейм да. Мындай алып бирөөнүкүн алып байып кетем, бирөөнүкүн алып эметип жакшы болуп кетем депчи, бирок билесиз да, андай мүмкүн эмес. Ал баягы рейдерство деген жукпайт. Кыргызда атаныкы балага жукпайт дейт. Анан бул башка бирөөнүкү кантип жугат билбейм. Анан мен канча кийин баягы өзүң акча таап, өзүң машина, биринчи өзүң машинаңды алып, же биринчи квартираңды алганда ошондо түшүнөсүң да, ушундай бир эме менен өтөп турбайсың, атаңдын берген машинесин мен чындап биринчи сатып берген машинесин такыр баалаган эмесмин. Баягы тияк айдап, бензинин коротуп, анан кийин өзүм бир болгон бир 200-300 долларга сатып алган машинемди тим эле сулап сыйпап, аны тим эле жууп, ошол башка эме да, бул ар бир адам өчүш керек да. Бирок мамлекет жана судебный системадагы ошол жеке менчик бул эч ким тие албайт. Бул сеники. Сен гана укуктуусуң сатканга, бергенге деген эме болуш керек да. Ошол калыптанбаса, биз түшүнбөйбүз анычы. Биздикин келип бирөө алып койсо, бирөө эметип койсо, ошо адамдар бизнесте ошондо коркуп ошол пайда болот да. Ошон үчүн бул деген бир жылдар керек да, көп жылдар керек. Ошол бул сеники, бул сен гана жооп бересиң, сен гана укуктуусуң ушуга кылган. Бирок ошону дагы сен ошол жерден сен укугуң болгону аз келгенип сен жоопкерчилигиң да бар. Муну сен жашынакай сакташың керек, жашынакай кылышың керек, туптура таза кармашың керек. Ошонун баардыгы тең аркасынан келиш керек да. Анткени бизде баягы СССР кулаганда билесиз, заводдорду, фабрикаларды алып алышып, эмелердин баардыгы тең баягы купон менен алышты. Жашынакай азыр болсо баардыгы тарсет эле миллионер болуп калышты. Макул жетишпей калган адамдар кандай болду, акылы жетпей калган адамдар кандай болду, алар талаада калды. Анан ошол жерден биздин айырмабыз байлар менен кедейлердин айырмасы чоң болуп кетти да, ажырым чоң болуп кетти да. Анан бул ар дайым мындай эмеге келет да, тирешүүгөчү. Ылдыйкы баягы кедей адамдар менен бай адамдардын. Эгерде баягы чынында өзүнүн баягы мына Эгемберди байкени билесиз, Шорон. Бул өзү ошол Шорону максымды эметип, компаниянын мына супараны жасап жүрүп, ошол өзүнүн байлык муну баары баалайт. Ар бир кыргыз баалайт. Эч ким талаша албайт. Эч ким талаша албайт, талашсыз. Эгерде кечирип коюп өмүр бою сен бюджетте иштеп, чоң начальник болуп келип туруп, анан бир убакта сен миллионер болуп калсаң, адамдар айтат да, бул кандайча? Бул эмне кылып бизнес кылды деп. Эң жаманы ошого макул да болуп коюп алышат да. Ошону модель катары тутуп алышат да. Ооба, чын ошол бул эми мындай болуп калды. Баягы мен деле өкмөттө иштегениме абдан көп жыл болгон. Көп жыл баягы башында баштаганда эле өкмөттөн баштап, кийин эле бизнеске кетип кетсек, ортодон Англияга барып келип, бирок дайыма мен таң калганым, эгерде өкмөттө иштей турган адамдар булар деген ушунчалык эң мыкты, эң татыктуу адамдар келиш керек да. Бизде болсо кечирип кой, эгерде мүмкүнчүлүгүң башка жок болсо өкмөткө барасың да. Анан ошол жерден бирөөнүн эмесине жакшылап, кулагына жакшылап ушалаганды билсең, жакшылап айтканды билсең эле өсө бересиң ошол. Эгерде сен татыктуу, акылдуу болсоң, кечирип кой, сен эгерде бирок түз жүрө турган, түз эме болсоң, кырдын ичинде бычактай болуп түз болсоң, сени жылдырып коет. Кечирип кой балам. Биз билебиз да, күнүгө аны иштегенбиз. Ал алгоритмдерди көргөнбүз. Ооба, мен иштегенмин, канча жыл иштедим өкмөттө, билем аны бар. Рахмат Айбек мырза, биз бүгүн ишкердик жана жаңы замандын жаңы чакырыктарына бүгүнкү ишкерлер кандай жооп берет, ошон менен катар мисалы Айбек мырза бир канча жылдан бери самандан үй салуу технологиясын элге жайылтып, өрнөктөр менен көрсөтүп келет. Бирок анын түпкү өзөктүү маселеси эмнеде жатат? Эмнеде биз дале өздүгүбүзгө кайтып келе албай, өзүбүздүкүн мындай бир аз четке кагып, эгер колдонсок бир гана ушул сырткы жалтырак үчүн колдонобуз дагы, түпкүлүгүнө эмне үчүн жете албайбыз деген биринчи ошо маселени козгодум элем. Экинчи блокто саман үй технологиясынын өзү тууралуу сүйлөшөбүз. Кызык болуп жатса керек, мен түшүнүп турам. Азыр бизде жарнамалык блок болсун. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Самандан үй салуу технологиясын өзү тууралуу мен силерге сөз бердим элем ошо жарнамалык блокко чейин. Бизде конокто Айбек Шаршымбаев. Айбек мырза, айтып берсеңиз, мына бул үйлөрдөн канткенде көбүрөөк жайылат, канткенде биз өзүбүзгө кайтып келебиз деген бул чындап эле абдан терең жана уламдан улам ортого салып
талкуулана турчу маселелер. Мен болсо азыр технология тууралуу сүйлөшкүм келет. Өзүм дагы мына кечегиде үй салам деп баягы эл катары биз да жүрөбүз да, ошол ой мененчи канткенде сарамжалдуу болот, канткенде экологиялык таза болот, канткенде өзүм эң негизгиси өзүм ушул үйдүн ичине киргенде сиз айткандай бир башкача энергияга душар болом. Себеби менин үйүм, менин чебим, мен өз жок дегенде ушул жумуштун баарын бүтүрүп кечкисин өз үйүмө барганда бир башкача өзүм жан дүйнөм рахат алгандай болот депчи. Мунун баардыгын мен жеке саман үйдө болот экенин билип турам, бирок кооптонуулар тууралуу айтып берсеңиздер. Сиз кезиктирген адамдардын жолугуп сүйлөшүп канчадан бери тарап жүрөсүз да. Ошо топ бир 5 маселе жаралат да, ошону бөлүшүп берсеңиздер. Бул кандай болгон чоочулуулар? Жакшы, жабдан жакшы суроо мындай да. Баягы кыргыздар вообще биздин кардарлардын баардыгы тең эле биринчи баягы суроолору билбеген адамдар. Анткени саман үйдү көбү билбейт. Анан саман үйдө эле баягы эски урпураган, жаракасы кеткен, оор мындай башкача үйлөрдү элестетет да. Анан биздин баягы саман деп, үй деп айтканыбыз биз чынында пресс-подборщик деп коет, баягы түк самандан алып салабыз да. Кадимки эле түк саман. Кадимки эле түк саман. Эмне саман? Арпа саманбы, буудай саман? Арпа саман колдонбойбуз. Арпа саманды анткени анын жашоо убактысы же аба ырайына таасири эметкенде тигенде ал бат эле упуранып жок болуп калат. Ошон үчүн биз көбүнчө буудай саман. Буудай саман. Жалаң гана буудай саман менен. И мен да эме да өзүңөр да салсаңар дагы дайыма буудай саман менен иштесеңер силерге өзүңөргө жакшы болот да. Анткени ал убакыты абдан чоң. Иштегенге, жашаганга. Анан арпа саманды көбүнчө баасы кымбат болот. Анткени малга беребиз, анан тигинтебиз, минтебиз деп арпа самандын баасы көбүрөөк. Буудай саман эч кимге кереги жок. Мындайча айтканда, эч ким албайт. Эч кимге кереги жок. Ал эме эгин чапкандан кийин дагы алып кетет, калганы калат бүт ошол бойт. Анан биринчи кооптонуу баягы маселе бул таң калыштуусу бул өрт. Өрттөн кандай болот деп сурашат. Эгерде YouTube'да, Google'да изилдеп, орусча, англисче изилдеп көрсөңөр, бул чында баягы жакшы пресстелип, анан сыртынан лай шуак менен 2-3 жолу шуалган эме эч качан күйбөйт, өрттөнбөйт. Алга чында просто доступ эме кычкылтектин эмеге жок, күйбөйт. Кычкылтек жок, аба жок ичинде. Аба жок. Аба жок болгон үчүн күйбөйт. Экинчиси чычкандар. Кайра эле мен айтам да, мен көп күлөм, чычкандардан коркушат да, чычкан уюу болуп кетет, анан тигиндей, анан мындай деп, анан сетка тартып бер, анан биз баягы биздин тажрыйбада канча жолу тамсалдык, бирок чычкандар деген бул маселе, бул экинчи маселе, бул сен үйүңдү туура салсаң, ал жерге чычкан кирбейт. Эгерде сен туура эмес салсаң, кирпич, бетондон салсаң да, ал жакка чычканың да келет, баары келет, балекеттин баары келет. Ошол үчүн бул деген технологияны туура сакта. Кирпич, бетондо сен технологияны сактасаң эле эптеп, септеп бүтүрүп аласың. Бул жерде сен технологияны кичине мындай кылдаттык менен карап, ошол адистер менен акылдашып, өзүң салсаң, адистерге салдырсаң, андан бетер жакшы. Алар баарын тактап кетет да. Ал жагы бир. Үчүнчү маселе бул жер титирөө. Жер титирегенде сейсмоустойчивость, анан сейсмикасы кандай болот. Анан мен күлөрүм, жер титирегенде бул жер титирөө өлтүрбөйт да адамдарга, же залакасын тийгизбейт. Ал материалдар, ошол бетон же кирпич же башка. Анан мен менен баягы архитекторлор менен сүйлөшкөндө алар айтышат, канчалык үйүңүз оор болсо, жер титирөө болгондо ошол масса келип баягы урунганда ошондо ыргыйт да, баягы кирпичтери, бетондору эме. Саман үй 15 эсе тиги бетон кирпич үйгө караганда жеңил. Ошол үчүн анын эчтекеси кулай турганда эме штукатуркасы жарылып кетер, баягы калганы эчтеке деле болбойт да. Эми баягы 12 эле балл болсо өмүргө кооптууну алып келбейт да. Алып келбейт. Ошол. Дагы кандай маселелер бар? Эми шамал дешет, эми биз азыркы мезгилде баягы жасаган үйлөрүбүздүн баардыгын тең ошол шамалга ылайыктап эле жасап атабыз. Баягы эме анан Европада болсо, Англия, Америкада булар уже тетиги 5 этаж, 9 этаж, 10 этаж үйлөрдү салып атышат. Самандан. Анан ипотекага бергенде мамлекет дагы айтып атат, сен ушундай туура технологияны тамдаган үчүн мен өкмөт сага
процентти мен төлейм. Сен баягы эң негизги карзыңды төлө, суммаңды, процентиңдин 10 жылдыгын мен төлөп берем депчи. Бул абдан мындай Британияда ушундай эмелер менен жылдырып атышат да. Анан алар чында бир компания келет, 20 күнүн ичинде 5 үйдү салат дагы кете берет. Кызыктырат экен аны. Абдан кызыктырышат. Бизге Германияда бул үйлөр абдан кымбат. Литвада 2000 евро бир квадрат метри. Биздики болсо саман үй десең, эмнесине акчасын сурап атасың, бул топурак менен эле эме экен го деп, саман деп күлүшөт да. Анан мен айтам, анда сиз өзүңүз салгылыңыздар, бекер эле депчи. Анан көбү сурайт, эмнеге бул үйлөр мындай кымбатыраак чыгат деп. Биз эми квадрат канчадан айланып атат мырза? Эң арзан үйүбүз квадраты $300 болгон. Кымбат үйүздү айтпай эле коеюн. Анткени ал баягы заказ. Ал киши абдан мындай көп нерселерге маанисин берип, абдан мындай эски үйгө окшоштуруп биз жасаганбыз. Абдан көп убакыт кеткен да. Убакыт кеткенде баягы канчалык убакытың көп кетсе, ошончолук үйдүн баасы да кымбат болот. Наркы да көбөрөт. Наркы. Анткени саман үйлөрдү эң бат салган үйүбүз бул 20 күн болгон да. Эң чоң узак салган үйүбүз 1 жыл болгон. Ошол элестеткиле, сиз 20 күнүн ичинде 5 балага төлөгөн акчаңыз же 1 жылда 10 балага төлөгөн акчаңыз. Ошондон эле эсептесек, айырмасы абдан чоң чыгат да. Эми үйлөр ар кандай болот. Ошол кооптуу. Анан ошо коптоолордон дагы бир экөөнү белгилеп кетем. Бул үн, дабыш изоляциясы, үн изоляциясы жана жылуулук. Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз. Ооба, бул анткени бул самандын бир жакшы жери, касиети бул жердин энергиясын алып, анан күндүн энергиясын алып, өсүп чыгып бизге дан берип, биз унун алып, чыргап, будайды алып жеп атабыз. Анан ошол самандын өзүндө эмне деген энергия сакталып турат. Анан мынтет да, эгерде ошол самандай жыгачтан жасасаңар, ошондой нерсени дейт. Бул саман 4 эсе адан бекемирээк болот да, анткени структурасы да башка бир элементтер бар, ошолор бекемдиги бар да. Эгерде биз баягы саман үйлөрдүн эң кичинекей дубал ичке дубалын биз 20 сантиметр кылдык. Анан эң калыңын биз 60 кылганбыз да. 60 сантиметр баягы дубал, ичи бүт саман, түк саман болгондо, андан баягы шумоизоляциясы абдан жакшы да. Сыртта эмне болуп атат, айнектериң жакшы, баары жакшы болсо, сыртта эмне болуп атканын укпайсың да. Дабыш угулбайт. Жылуулук жагынан айтсак, эгерде 40 сантиметр биздин үйлөрдүн 40 сантиметринин дубалы бул 1,5 метр кирпичке тете да. Анткени эми элестетип көргүлө, 1,5 метр кирпич дубалды ошондой жылуулукту сактаган үчүн жасаш үчүн эмне деген энергияны сарптайсыз. Анан мен түшүндүргөндө айтам да, философияда бир кирпич сиздин үйүңүзгө барып дубалыңызга туруш үчүн 20 колдон өтөт. Ошол 20 кишиге баасы да ошол жараша. Акча кошулат. Ал бир болгон, андан экскаватор менен жерден алып топурак эмени салып, бензин КамАЗга жүктөп, заводко алып келип, аны бышырып, көмүр жагып, абанын баарын булгап, аягында алып келип коесуз. Ал бир. Ал мөөнөт өттү, 30, 40, 50, 100 жыл өтсүн. 100 жылдан кийин ал кирпич упуранды болуп түштү. Андан кайра аны тазалап, полигон же болобу, же мусор болобу, ошол жака алып барып, аны жок кылыш керек. Жок болбойт дагы да менен. Бетондор билбейм кандай болот, мен эмемде тажрыйбамда жок, баягы бирок эски үйлөр бузулуп атканда мен карап турам да. Эски үйлөрдүн биздин көбү баягы самандарын биз кайра алып туруп эле, жибитип туруп эле кайра колдонуп кетебиз. Анткени топуракты кайра колдоно беребиз. Саман кирпичтер болчу илгерки, ошолор төө кирпичтер, ошолордун баарын кайра колдоно беребиз. Таштарын кайра эле ошол өзүбүздүн салып аткан фундаменттерге салабыз, анткени биздин үй 10 эсе жеңил, 4 эсе, 6 эсе жылуу. Эгерде сиз чынында туура салсаңыз, күн бетке каратып, баягы эменин баардыгын тең туура кылсаңыз, сизге оттун деле кереги жок. Күндүн жылган энергиясы, күндүзгү берген энергиясы сиздин үйүңүздүн жылытып койгонго жетиштүү. Аны менен сиз түн ичинде ошол эртең менен күн чыкканга чейин сиз аны менен сонда биздин саман үйлөрдө да отопление жок болгон күндө да, биз салып аткан күндө салафан менен жаап койгон айнектерде ичинде суу тоңбойт.
Нолдон ылдый түшпөйт. Салынып атканда. Салып бүткөндөн кийин деле биз 3 жума, 1 ай кетип калып, кайра келип атканда деле биз карап аттык да. Ошол эле суу же температура канча болот, кандай болот, ал өзгөрүшсүз да. Анан бир нерсе бар. Кирпич үй сиз салгандан кийин же бетон үй салгандан кийин аны жылытыш үчүн 2-3 күн жылытышыңыз керек. Ал бара жылып анан бар бир температура келет, анан сиз анан кармап турушуңуз керек. Саман үйдө сиз келдиңиз, бир саат. Отуңарды жактыңар, ар бери чайыңарды коюп эметкичек деле үйдүн ичи жылып калды. Балбылдап калат да? Саманда себеби. Анан көбүнчө биздин үйлөрдүн баягы өйдөңкү эмеси бийиктиги биз 4 метр, 5 метрге чейин бар. 5,5 метрде болгон салган үйлөрүбүз бар. Потолоктун бийиктиги? Потолоктун бийиктиги 5,5 метрге чейин бар. Меники 4 метр. Эмне канча бийик ошон? Анткени баягы мындай да, эгерде сен ушунчалык салып аткандан кийин 4 метр баягы ошондой элестеткиле, дубалың жылуу, бары жылуу, жумшак. Ал салгың келет да. Боз үйдү элестетип эле салгыңыз келе берет да, баягы боз үйдүн ичине кирсең абдан чоң го түндүгү. Бир мындай аба көп болот экен да үйдө мындай. Абдан аба. Дем алган жагынан бизге мынау пандемиядан кийин абдан көп кишилер чала баштады. Кандай болуп атат, мындай болот. Биздин балабыз аллергиясы бар, астмасы бар, анан жөтөлөт эме дегендер. Анан биз айтабыз, анда ошондой үйлөргө эчтекесин сырдабай, эчтеке баягы биз шыбап беребиз, топурак менен ошол үйдө жашаңыздар депчи. Патологун болсо жыгач менен кылып беребиз, пол жыгач. Ошондо бүт тең таза, эч кандай химия жок. Ошондой үйлөрдө бизге айтышты, балдарыбыз таблетка ичпей калды аллергиядан. Ооба. Ошол маселе бар, ооба. Ооба. Анан бул азыр эле сиз айткандай, баягы менин үйүм, менин чебим деп биз баягы анан чеп десек эле биз баягы бетон, кирпич элестетип эле эметебиз да, бирок чында мен азыркы күнү мен ойлойм, биздин өзүбүздүн үйүм бул менин кечинде бар эс алып, эртеңки жумушка даярданып, баягы телефонго биз зарядка сайгандай заряд бере турган нерсе да. Анан бир профессор бар, Широков деген Евгений. Бул Орусиядан профессор, Белоруссияда жашап, ошол баштаган. Бул саман үйлөрдү ошол баштаган. 20 жыл, 30 жыл мурун. Кыргыз дүйнө жүзүндө 1,5 миңден ашык үй салган. Ошол киши айтат да, бул бир гана саман үй сиздерге биопозитивный энергия бере алат. Кирпич 15% алат. Саман үй эркинде эски топурак менен үй 10%ке чейин, 5%ке чейин алып коет экен энергияны. Бетон үй 20% энергияңызды тартып алат дейт. Адамдын. Сиз бетон квартирага кирсеңиз, сиздин 20% энергияңызды тартып алат да. Анан жыгач үй бул 0, эч кандай энергия бербейт дагы, албайт дагы. Анан бир гана ошол саман үй, туура жасалган саман үй, тоголок үйлөр 15%, 20%ке чейин сага энергияны кайра кайтарып берет экен да. Анан жанагы аурабыз оңолуп, уктаганыбыз оңолуп туруп, мындай иштегибиз келип энергиябыз толуп турат да. Тоголок үй деп атпайсызбы? Тоголок үйлөр саласыңарбы же? Тоголок үй биз сала элекпиз, бирок биздин технология менен Жыргалаңда көлдө биздин жакшы байкебиз бар, Эмилий Баков деген, ошол байке салган. Анан абдан азыр жыргап, кандай эмне деп атат ошону? Абдан башкача, бул энергиясы жакшы экен, салгандан бери абдан кандай десем, кубанычта да. Анткени башында ишеним болбой атканда, кандай болот, эмне кылып атасың, эмне аракет кылып атасыңар деп, анан бизди карап жүрүп, технологияны салып бүткөн эметкенден кийин анан салам деп салып баштады, салды, консультация берип аттык, айтып аттык, кандай болот. Азыр экинчи жыл кетип баратат, абдан эле кубанычта да, сонун экен деп. Тиги боз үйдүн формасы тегерек тоголок эмес, тегерек эмеспи? Анан бизде болсо кыргызда үй салып жашаган эмеспиз да, тик бурчтуу үйлөргө кийин орус эли менен кошо үй салып баштадык. Анан балдарды тарбиялоодо деп атпайбы? Бурчка койсоң, бурчка кайсы жерден бурч жок болсо кайсы жерден коесуң? Орус маданиятында болсо бурчка эмне коет? Себеп дегенде ал жакта баягы иконалар турчу да. Ошо анан балаңды барып коюп, анан балаң ошого барып туруп күнөөсүн сезип, анан ошол иконалардын түбүнө барып башын ылдый салгандан кийинки тарбиялоо да негизичи ошол методика. А бизде
дагы бир легендасы бар, ошол бурч дейт. Бул бурч, тик бурч. Бул үйдө энергияны мындай соро турган жер да. Эгерде баланы баягы тентек кылып атса, алып барып терге коюп койсоң бурчка дейт. Ал бала дейт, бат эле эсине келет, анткени ал баланын энергиясын дейт бурч тартып алат деген маселе бар да. Анан ошол үчүн биз салган үйлөрүбүздө бурч жок кылып салабыз. Ошол эле тик бурч болсо, бирок бурчту мындай толуктап жылмалап кетебиз. Айнектердин баягы бурчтары болот эмеспи? Аларды да мындай толуктап салабыз да, жылмакай кылыпчы. Анан абдан көп элге жагат да, баягы эскиче сонун болуп турбайбы көрсө, ушундай адам бар, өзү түшүнбөйт да, анткени биз тик бурчубуз жок. Биз өзүбүз бүт Кудай бизди Алла таалам жараткан. Мындай баардыгы тең мындай сыйпа, жашнакай болуп келет да. Анан биз там салганда да ошого аракет кылабыз да, мындай бурчтарды алып салганга, тик бурчтар болбогонго ушундай кылганга аракет кылабыз. Айбек мырза, анан үйдүн көлөмүнө жараша, заказчиктин берген койгон максаттарына жараша мөөнөттөр тууралуу, анан канча киши иштейт, канча убакытта бүтөт, ушул тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Мисалы, 2 этаж, 2 кабат үй салса болобу? Болот. 2 кабат үй салса болот, бирок биз айтабыз, 2 кабаттын эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Сиз далилдеп, эгерде баягы заказчик айтат да, менин жерим тар деп баштайт. Анан жериң канча десең 10 соток дейт да. Анан мен да абдан эле чоң кенен депчи. Анан адамдар мындай өзүнө маселе коюп, анан биз айтабыз, эгерде сиз акчаңыз көп болсо биз сала беребиз. Анткени канча 2 этаж дегенде эле бул маселе чыгат. Перекрытие деген бар, анан лестничный проход деген бар, тепкичтерди коюшуң керек. Анан ошол бийиктейт. Үй бийиктеген сайын анын үстүндө иштеш кыйыныраак. Эгерде жапа кичирээк там сала турган болсо, ал башка сумма. Мөөнөтүү деле ошондой да. Эгерде мен айтып атпаймынбы, эң бат салган үй 20 күн болсо, баягы биз внешний контур деп коет, жылуу контур деп коет да. Баягы биз үстүн жылууладык, астын жылууладык, тегерегин салып бердик, ичине отоплениясын коюп бердик. Ал заказчик айтты, калганын өзүм кылып алам деп. Биз басып кете бердик да, баягы өткөрүп бердик жумушту. Эгерде дагы биз иштесек, дагы балким 15-20 күн иштемекпиз. Ашып кетсе, 2 айда үй бүтмөк. Айтып атпаймынбы, биз 3 бала 3 айдын ичинде бир үй салганбыз. Кышында 1-октябрда баштап 29-декабрда бүтүрүп бергенбиз. Кышкы сезонда. Кышкы сезонда чоң үй болсо, ал эмеси дагы каражаты да чоң болот, анан размерлери чоңойот, ошого ылайыктап, анан мөөнөтү да чоңоюп кетет. Анан бул дагы канчалык баягы салып аткан жерде эмне материалдар бар, кандай нерселер бар, ошолорду деген жакын алып келе алабызбы, алып келе албайбызбы? Бизде азыр кардарлар бар, Алматага чакырып аткандар да бар да, Алматага келип салып бергиле. Биз Алматанын эмесинде каерде экенин, кандай экенин, кайсы логистиканы ойлошуң керек, канча киши алып барышың керек, кандай алышың керек. Ошонун баардыгы тең. Бирок чынын айтам, бул үйлөр абдан чын эле бат салынат. Анан баягы жылуу жумшак үй дегенди эмесинин маанисин ушул жерден, ушул саман үйлөрдөн түшүндүм да. Жылуу дегенди түшүнчүм, жок жумшак дегенди такыр түшүнчү эмесмин да. Кантип үй жумшак болот депчи. Болот экен да. Көрсө болот экен. Бул анткени 19 градуста же 20 градуста сен өзүңдү ушундай комфортный эмеде кабыл алганың кирпич үйдө 19 градус мындай калчылдатат, суугураак. Бул үйдө 16 градус болсо деле сен мындай суук болбойт да. Чырыкпайсың. И кайра эле ошол келип туруп эле күн ысыганда баягы 28 градус болсо саман үйдө отура бересиң. Мындай эчтеке кондиционер кереги жок. Кондиционердин кереги жок. 28 градус кирпичный үйдө отура албайсың го деп атам да, таш ысыганда башкача ысыйт да. Бунун эмеси касиеттери башка да, ошол жумшак дегенди ушул жерден түшүндүм да. Кандай сонун? Айбек мырза, анда Facebook баракчаңыз бар, Бар. Ошол жактан биздин көрөрмандарга да кайрылып кетсек болот. Кимдеген бүгүнкү биз козгогон темага, самандан үй салуу технологиясына, саман үйдүн энергиясына, жанагы сиз айткан касиеттерге кызыккандар болсо, кайрылыңыздар. Айбек Шаршембаев, мен оюмча мен сизге жазгам, Facebook'та да барсыз, ар дайым байланышта. Анан ошол касиет деп калдык, биз ошол өзүбүздүн өздүк касиетибизди жарым жолдон жоготуп ийбейли, эл катары сакталып калат деген коркунуч менен
бир гана коркунучтун тили менен коркунучтун энергиясы менен жашабай, ошо коркунучтарга карама каршы бир мындай сүйүү тилине, өзүбүздү өзүбүз түшүнүү тилине өтсөк деген ойду айтат элем да, ошо биздин эфирде ушундай маселелер козголот. Ардактуу көрөрмандар, Айбек Шаршембаевга ыраазычылык билдиребиз жана эфирибизде мындан ары идеялар кайдан жаралат жана идеестезия деген түшүнүк бул эмне жана кандай, ошонун ыкмаларын чогуу көрөлүчү сиз менен. Кеттик. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан кечки кезегибизди баштайлы, ардактуу көрөрмандар. Бизге түз эфирге азыр Кыргызстан, экинчи Швейцария деген чоң модель, чоң бир түшүнүк мындан эгемендик алгандан тарта сиңирилген эле. Ал эми учурда ушул Сайкал Жунушева, кыргызстандык айым, архитектор айым Швейцариядан түз байланышка чыгат жана энергия эффективдүү үйлөрдү жасайт жана курат. Ушул теманы бизге дагы да тереңирээк ачыктап, эл аралык тажрыйбасы менен бөлүшөт. Биз Сайкал Жунушевага саламатсызбы, кутман кечигиңиз менен дейли. Сайкал, саламатсызбы? Кандай кылып атасыз бизде? Саламатсызбы, Эркин? Жакшы угуп атам. Арыбаңыз, Рахмат. иштериңиз, ден соолуктарыңыз баары жакшыбы? Амансызбы? Жакшы, рахмат. Баары жакшы. Андай болсо мен сизди дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Сайкал Жунушева, архитектор айым, Оэкофакта архитектуралык бюросу Швейцария 2021 жылдын жаш архитекторлор бюролор арасындагы Швейцарияда өткөн конкурстун жеңүүчүсү. Кыргызстанда жана Швейцарияда энергия эффективдүү үйлөрдү жасайт жана курат. Сайкал, алгач өзүңүздүн кыскача мындай ишкердик жана окуучулук жолуңузду айтып кетсеңиз, канча жылдан бери ошол Швейцария мамлекетинде жүрөсүз, кайсы жакта окуп атасыз жана кандай кызматта илгерилеп, кандай ишти аткаруудасыз? Кыскача сиз менен таанышып алсак биринчиден. Рахмат. Мен КГУстаны бүткөм, 6 жыл окугам архитектурный факультетте. 2005 жылы бүткөм, анан 2019 жылы Швейцарияга келгем. Магистратурага тапшыргам, биякта архитектурный факультет болуп, анан 3 жыл окудум. Магистратураны бүтүп, 2012 жылдан бери иштеп келатам, архитектор болуп бул жактарда. Улайым 2017 жылдан кийин өзүмдүн бюромду ачтым, архитектурный бюро, проекттерди биякта, анан Кыргызстанда да жасап жүргүзөм. Сайкал, азыр эле мына сиздин алдыңызда биздин конокто Айбек Шаршембаев деген мырза болуп кетти. Ал киши саман үй технологиясын салуу тууралуу өзүнүн ою менен бөлүшүп кетти да. Анан бизде биринчи ушул ачыктай турчу маселе бул энергия эффективдүү үйлөр дегенде мен сизге мындай суроо бергим келет. Ошо сиз жүргөн жерде, сиз жашаган мамлекетте, сиз жашаган коомдо энергия деген сөзгө кандай маани берилет жана эмне үчүн ошол сиз тарапта кайрадан жаралуу энергиясы, кайра жаратуу мүмкүнчүлүктөрү, кайрадан кайтарым энергияны алуу дегеле ошо көп мен угуп атам да, ушул энергия деп. Эмне үчүн маанилүү? Эмне үчүн маанилүү болуп турат? Ошону ачыктап берсеңиз. Туура, негизи энергия ал канчайым ресурс деп айтып коет, ал дайыма болбойт. Ал кандай үйдү салсак ошолго да энергия кетет, кандай үйдү салгандан кийин да энергия кетет, мындай жылуулукта кылгандан сактаганга, анан жайында да суукту сактаганга да энергия кетет. Ошонун баары энергия деп айтылат да, анан кандай строительный материалды да колдонобуз, ошонун баары энергия деп, биякта аябай көп эмне деп коет, внимание көңүл берилет да. Көңүл аябай көп көңүл берилет, анан ошон үчүн да мен заказчиктердин деле биринчи суроо, алар өзүлөрү архитекторлорду издегенде эле билишет, мен Экофактан профилди караганда, бул мындай энергияны сактаган мындай архитектор экен, ошого көңүл көп бурулат экен деп, ошон мага келишет, заказ кылышып. Аябай көп, анан мен ошол 3-чү орунду алгандан кийин мага дагы ушинтип айтышты да, азыр аябай актуалдуу темаларды проект түзөт экенсиңер, ошон үчүн да мага 3-чү орун берсе, анан жүздөй архитектурный бюролор катышыптыр ошондо. Анан ошо энергия актуальный, азыр аябай актуалдуу тема да. Сайкал, Сайкал,
Кайсы материалдар менен иштейсиз? Кайсы материалдар ошол тарапта суроо талапка ээ болуп атат бүгүнкү күндө сиз жакта? Жыгач. Мен көп жыгач менен жана несущий конструкция деп коет. Бизде көбүнчөсү бетон менен салынат го, колонна, анан перекрытие, анан ушунун баары. Мен жыгачтан кылам. Жыгач анан менин инженерлерим бар жыгач менен сынашат, кандай жыгач керек. Анан жыгач, анан жана глина деп коет го, Чопо. чопко, ошо чопко. Анан Айбек айтып кетти, ошондой материалдар менен да колдоном. Салом, анан натуральный материалдарды колдоном да. Ал аябай аз энергия кетет да, аны кылган үчүн. Бакты мынтип өстүрөсүң, анан кыясың, анан колдоносуң. Бетонду кылган үчүн аябай көп энергия кетет да, аны ташты табыш керек, анан ташты күйгүзүш керек, анан аны кайта кылыш керек да. Ошо бетон кылганча чейин аябай көп энергия кетилет да. Ошон үчүн аны дагы эксплуатациядан чыккандан кийин аны дагы бөлгөнгө да аябай көп энергия кетет да. Мусор көп чыгат да, ошол үйдү салгандан кийин, эметкенден кийин да. Анан ошонун баарын аябай санаш керек да, билиш керек. Кандай материалды колдонуу. Таш традициондук да, салттуу биздеги ушу материалдар таш, бетон, кирпич көп колдонуп өтөт да, Канча көп колдонуп өтсө, ошончолук анын экономикасы дагы жогору болот да. Өлкөнүн экономикасы дейсизби? Жок, көп колдонуп өтөт дегенде, мисалы кирпич ушул таштан майдаланып, бырчыланып, бышып, анан үйгө салынган чакта көп колдонуп өтөт. Канча көп колдонуп өтсө, ошончолук наркы дагы жогору болот. Туура, ошондой. Ал эми сиз колдонуп аткан материалдар бул табигый материалдар. Аябай оңой деп айтылат да, оңой производствого аябай кетет деп. Ошол эми сиздин жумушуңуздун баягы капчыгыңызга кирбейм, бирок экономикасы жана финансылык тарабын уккум келет да. Ар бир адам, мен ойлойм, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, өзүнүн күчүнө жараша, өзүнүн түшүнүгүнө жараша үй салат, там салат, колунан келгенинен. Бирок ошол сиз сунуштап аткан материалдар жана сиз жазып жаткан долбоор проектлер кадимки салттуу проектлерге караганда наркы кымбатыраак болуш керек деп ойлойм да менчи. Анан эмне үчүн ошондой? Бул эгер ошондой болсо да? Ал биякта негизи Швейцарияда мындай колго жасалган жумуштар аябай кымбат да. Бир сааты $130–150 деп аталат да. Анан биякта строительный мындай колго жасалган жумуштар, мындай чөпкөндө, мынтип дуалга эметкенге да көп жумуш керек да, ошо кишинин жумушу. Ошон үчүн кымбат деп аталат. Бирок аны кайта эксплуатацияга санаса арзаныраак чыгат. Себеби мынтип вентиляция, автоматический вентиляция кылбайыш керек уже. Ал ошонун баары чөпкө чечет да. Абаны аябай регулировка кылат. Ошон үчүн вентиляция керек. Кереги жок болуп калат да. Ошо вентиляциянын акчасын ошентип чөпкө мындай жакшы материалдарга кетсеңиз да, Демек, ал жакта куруучулукта биринчи этап эмес, андан кийин өзүн кандай актайт, бизге үйдүн ичинде жүргөндөгү адам өзүн кандай сезет, кандай аба менен дем алат, анан ошол эле ден соолугуна кеткен дары-дармектер, ушунун бардыгы чогуу эсептелет экен да. Эң туура. Эң туура. Ошо биз дүйнөдө бир эле жолу жашайбыз да, анан ошо жашоону анан качество жизни деп коет. Биз кандай ошо жашоону жашап кетебиз, ошонун баары ошол бизде вторая кожа деп коет да. Экинчи биздин бул биринчи кожа, анан бул экинчи кожа, анан үчүнчү кожа бул үй деп коет да. Анан ошол үчүнчү кожаны кандай натуралдуу кылсаң, ошо натуралдуу да сага денеңе да жакшы болот да. Анан ошонун баарын канча акча алып кетет. Мындай мындай караса деле, ойлонбой эле салганда деле аябай көп акча кетет. Анан мен биринчи айтып кеткеним, ал үйдү салайын деп отургандарга азыркы акчаны да, келечектеги да акчаны санап, ойлонуп, пландаштырып башташ керек да, курулуштучу. Анан аябай эптеп эле баштап, анан тигеле жана түндүктү карап салыш керек да. Түндүк суугураак болот. Аяка терезени чыгарбаш керек. Негизи мен проектин жасаса, аяк
түндүктөгү фасадым аябай жабык деп коем да. Кичинекей эле терезелер кылам, ал вентиляцияга эле жана туалеттерге эле кылам да. Түштүк жака чоң терезе айнектерди салам. Анан ошол үчүн бир азыр bir графика бар эле, мен ошол графиканы көргөзөтүп кетет элем. Келиңиз. Уруксат берсеңер. Бул сиздин кылып жүргөн долбоорлоруңуз, проектлериңиз, сиз чийип жүргөн. Ооба, ошону айтып кетет элем, көрсөтүп кетет элем. Мына энергияны сактаганга эки абалга бөлүшүү да. Мына курам деп ойлонуп отургандарга же куруп туруп эми кышында жылуулукту сактайм дегендерге да. Менин биринчи айтып кетеним ал жакшы ойлонуп, анан планды, проектти түзүп, анан башташ керек да. Күнгө каратып үйдү пландашташ керек. Түндүк каякта, түштүк каякта. Мына мисалы, могу курулуп жаткан участок, анан үйдү кантип коем? Ойлонуп коюш керек да. Аны кантип каяка күндү каратып, мындай түштүккө жылууну каратып, терезелерди салыш керек да. Анан көп кишилер айтат, терезеден көп күн кирет, анан ысытат депчи, жайымды ысытат деп. Ал үчүн ал чатыр керек, мындай. Үйдүн өзүн чатыры деп коюп, чатыр керек. Калкалап турат, же бак салыш керек, коюш керек да, мындай жалбырактуу бак, ал кышында жалбырактар түшүп, күн кирет. Жайында күн киргизбейт да. Ошон үчүн могу чатырды да мен санап размерлерин аябай санап анан кылам да. Канча 1 метр 50 же 1 метр 30 сантиметр ошонун баарын санап кылам да. Могу терезеге карата. Күн нурлары түз тийбесин деп, түз тийбесин деп. Күн нурлары түз тийбесин. Ооба. Түз кирбесин деп, туура, эң туура. Эми мен Бишкекте үй бүлөмө үй салдым. Ошол үйдүн мынтип 21 декабрь кандай күн өтөт деп графика түзгөм да. Көрсөткөм. Мындай саат 12-де мындай күн кирет, саат 10-до мынтип күн чыгат, саат 2-де күн дагы эле болот, саат 4-төрдө уже күн болбой калат деп, ошон үчүн могу панорамный окна деп коет, ошондой кылганбыз да. Анан балкон аябай биринчи ошо правило да, балкон же чатыр же бактар керек. Ал себеби кышында могу кышында бизде күн аябай кандай не деп коет, низкий да. Жапыс жапыс турат. Ошо жапыс турат, анан күн аябай кирип турат да ичине. Же март, сентябрда уже көтөрүлүп баштайт. Анан июньда аябай текст деп коебуз, мындай высоко стоит. Бийик туруп, бийик тигилет да. Бийик турат, ооба, ошо бийик туруп, анан ошонун баарын санап кылсак, аябай эле оңой эле да ушунун баары. Автоматизация кереги жок. Анан көп эле жана айтылып атат азыр технология керек депчи, хай-тек технология керек, анан солнечный панель, анан ошонун баарын деле кылса болот, ооба. Ал суу, жылуулук сууга деле кылса болот. Бирок негизи биринчи ошо мен айтып кетет элем, ошо кылып атканда кандай участокко мен үйдү салам деп ошонун баарын билиш керек да. Анан мына ушинтип кетет да. Анан ошо теплоизоляцияда аябай теплоизоляция керек да. Теплоизоляция жок үйлөр 100% энергияны же акчаны жейт дейм да. Анан теплоизоляция кылгандан кийин уже инвестициялар азаят да. 10 сантиметр, мына 10 сантиметр кылса уже 80% энергия сакталат. Түздө-түз корреляциясы бар экен да. Ооба, аябай чоң да. Аябай чоң, ошо анан 10 сантиметр же 20 сантиметрден да аябай көп айырмасы бар да. Бирок 20 сантиметрден 30 сантиметрге чейин уже жок. Ошондуктан 10 сантиметрбы же 20 сантиметр аябай айырмасы бар да. Бирок 10 сантиметр жакшыраак да, жок болгондон аябай эле ошону. Бер жагы дегенде 10 сантиметрлик изоляция бериш керек экен,
Кереш керек, ооба. Ооба, бирок мүмкүн болсо 10 эмес эле 20 кылыш керек да. Ошондо аябай эле жыпчылуу, анан жайында деле муздак жакшы болуп турат да. Анан теплоизоляция жок болсо, анан ошо мына меш деп коет го, мешти деле кылганда деле жакшы кылыш керек да. Анан ошо изоляцияны салгандан, үйдө салгандан кийин теплоизоляцияны сыртта да кылса болот, ичинде да кылса болот. Анан ошо полду да аябай полду жана крышаны да изоляция кылыш керек да. Вау. Мындай дуалды дебей эле. Анан ошо мен айтып кеткендей чоң терезелери түштүк жакка чыгарам. Могу батыш жактарга, особенно батыш жактарга жайында ысык керет. Себеби күн кирип турат, ошентип чоң жана длительный западное солнце деп коет, батыш күн аябай ысыкты киргизет да үйгө. Ошон үчүн бияктан кылбай эле коюш керек. Ооба, күндүн батыш жакты көздөй кеткени узагыраак болот эмеспи? Көпкө чейин батат да. Ооба. Ошондой. Анан ошо бир күндө ошо күндө күн ысып, анан дагы көпкө түшөт да, ысып, анан тиил таштар уже ысыды, дуалдар баары ысып, анан ошондон кийин дагы көп ысык кирет да, негизи терезеден. Анан бизде Кыргызстанда жакшы көрүшөт го, чоң үйлөр салгандычы, ойлонбой эле тигел мен кошунам байкем тигел желдем ошо 3 этаж салды эле, мен 4 этаж салам деп социалдык мындай показательный кылыш керек да, бизде обязательно статусту көрсөтүш керек. Ал туура эмес. Себеби ошондой канча площадь кылса, ошончо площадьты жылытыш керек, анан да муздатыш керек, багыш керек. Ооба, багыш керек. Чын эле кандай акча кетет ошого. Анан аны куруп атканда деле көп акча кетет. Же форма кылганда аябай да байкаш керек да. Биздекилер мынтип жөнөкөй эле квадратный кереги жок, мындай прямоугольный кереги жок. Мен мындай балконду чыгарат элем, анан тиякта мындай бурчту да чыгарат элем деп ошентсе, анда мындай сравнение кылса көп периметр, мындай периметр деп коет да. Ошол периметрдан деле көп кандай десем, курулуш материалдары кетет да. Утулуп каласың да, утулуп каласың. Көп жерден ойлонбой калсаң аябай утулуп каласың. Мына 100 квадратный метрди мына сравнение кылсам, бул форма же бул форма, булдан 40 эле метр периметр кетет да. А мындай сложный форма кылса 70 метр кетет. Мунун баардыгы эсептелип чыккан экен да. Ооба, самый эң мындай жакшы форма деп аталат, мындай тоголок. Биздин боз үйдүн формасы. 100 квадратный метр, анан 32 эле метр периметр кетет да. Ошон үчүн ойлонуш керек да, мен канча площадь керекти мага, жети мындай не деп коет, жылуулук комнаталар керекпи же 4 же 3 эле жетишеби деп, ошонун баарын деле ойлонуш керек. Меш салганда өзүнчө түтүк өткөзүш керек деп, абасы көбөйт. Сырттан абан тартат. Ооба. Меш мындай бизде свечканы мынтип күйүскөндө же не деп коет, лампаны күйүскөндө делечи, керосиновая лампа, ага воздух керек, аба керек да. Анан ошон үчүн биз меш салганда ага атайын өзүнчө түтүк өткөзүш керек да. Ал ошо абаны киргизет. Аны кылбаса, андай терезеден, эшиктен, полдун астынан ошону абаны тартып турат да. Ошон үчүн муздатат үйдү. Печканы күйгүзгөндө, анан биздикилер да эшикти жаппай эле ачык мешти салганда аябай жаман энергия кетет да, аябай көп кетет. Ошон үчүн салганда мынтип өзүнчө түтүктү өткөзүш керек да. Анан ошон үчүн бияктын баарын жакшы терезени кылып, жакшы эшикти салса, анан өзүнчө түтүктү өткөзсө, бул да энергияны сактап калат да. Анан ичинде да мынтип Айбек айтып кеткендей, саман менен теплоизоляцияны кылса болот. Например.
анан кантип күйүүсүп кетер, үй өртөнүп кетер дегенде туура эмес. Буну чөпкө менен обшивать этип койсо же гипсокартон менен обшивать этип койсо болду. Ал аякай Аба кирбейт. аба кирбейт, анан ошондон өрткөнбөйт да, өртөнбөйт. Ошон үчүн кылса болот. Бизде мындай региондордо материалдар аз болуп, кымбат болгондон кийин ошону колго келишкенче материалдарды колдонсо болот. Например, Беловодскийде жасалган үй. Анан полду да кантип утеплять этсе, ошонун баарында уже технологиялар, түзүлгөн технологиялар бар. Анда эле мынтип саман менен да кылса болот, өз кол менен эле. Же бул Казакстандан да бир үйдү утепление кылган 2006-2007 жылдары. Ошо өз колу менен рейкаларды коюп, саманды салып ичине сетка кылып сыртынан, анан чөпкө менен жабып, өз колу менен жасалган да, ошо студенттер менен чогуу. Анан ошентип да кылса болот. Түшүнүктүү. Рахмат, Сайкал, сизди өзүңүздү көрө элеми? Кайтып келиңиз бизге. Рахмат, Сайкал, анан мына тилекке каршы мына акыркы бир 5-6 мүнөт убактыбыз калып турду, Сайкал. Анан бизге айтып берсеңиз, ошо энергия эффективдүү дегенде, демек бул түшүнүктүн ичине күндүн энергиясын максималдуу түрдө туура бөлүштүрүү жана жайгаштыруу болуп эсептелет, туурабы? Бирок аны менен катар бизде климат деген да түшүнүк бар да. Тилекке каршы мына 2050 жылга чейин дүйнө жүзү чогулуп айтып атат. Биз жер жүзүндөгү 1 градусту 2 градустан жогору кылып ийбейлик деп Парижде рамочный конвенция түзүлүп, биз Кыргызстан ошого катышып атат. Кыргызстандын жаштары мен дагы бир экологдор менен иштешип калам. ЛКО деген жакшы уюм катышып атат да ошол жака. Анан деги эле мындай бизге дүйнөлүк тенденция тууралуу айтып кетсеңиз. Энергия эффективдүү бул бүгүнкүнүн жана келечектин суроо талабы болобу? Келечекте ушул маселеге кандай өңүттө каралат? Эмне үчүн биз ушул маселеге өзгөчө көңүл бурушубуз керек? Жана ошо аң сезимди ошол жакты көздөй өзгөртүшүбүз керек. Албетте. Биз мынтип кандай биз адамдар көбөйүп атат да. Негизи канча миллиардан бери, ошондон бери өсүп атат, анан ар кайсы киши ошентип мен жакшы сонун жашайт элем, мен күн сайын сонун эт жейт элем, күн сайын эле самолетко отуруп эле башка шаарга барат элем деген ошонун баарын эсептесе, анда биздин келечегибиз аябай жаман эле болот да. Ошонун баарын ойлош керек азыр эле. Мен канча этти жешим керек чындап эле. 7 күндүн арасында бир эле күн эт жесем жакшы эле болобу? Ошонун баарын себеби эт кылганга деле көп энергия кетет да. Бир уйду өстүргөндө биякта мисалы биякта бир уйдун эти аябай көп литр суу кетет. Анан ошонун баарын эсептелет да. Анан ресурс ал мындай жок кетип атат да. Анан суу деле аябай азарып атат. Ошону кантип сактасак болот деп азыр аябай чоң диалогдор өткөзүп атат. Анан биз архитектор боюнча биз деле өзүбүздүн идеяларыбызды, өзүбүздүн жумушубузду кайта жаңы ойлонуп, жаңы келе атабыз да. Кандай проблеманы, кандай решение чечебиз депчи. 6 октябрда мен бир докладка чыгышты Цюрихке. Ошо мен жумуштарымды өзүм айтып кетейин, жумуштарымды көрсөтүп, чөп колгондонгонду, ошо кантип колдонсо болот, проекттерди, заказчиктерди кантип ошого жеткирсе болот деп ошонун баарын айтып кетем да. Ошо аябай чоң диалог өтүп атат да ошого. Сайкал, демек биз кыргыздар, эми баягы Кыргызстан дегенде кыргыздар деп жалпы улут катары айтып атам, өзүбүздүн эле эскибизге, өзүбүздүн эле өткөн өтмүшкө болгон куруп жүргөн материалдарга, өзүбүздүн эле тарыхка кайрылсак жооптор бар экен да. Демек ошол жооптор бүгүн дүйнө жүзүндөгү өнүккөн мамлекеттер тарабынан өнүккөн коомдор деп өнүккөн деп атпайбызбы? Алар тараптан суроо талап жана кызыгуу бар экен да.
Демек Ооба. биз ошол бир аз артка кылчайып карап, жаңы технологияларга экөөнү мындай бириктирген жерден дүйнө жүзүнөн элинен артта калбайт экенбиз да. Мен ошондой ойго келип атам. Кандай дедиңиз? Чын эле. Биз негизи кыргыздар мындай акчага дагы рахмат деп айтса болот. Мындай көп деле энергиялык материалдарды колдонгонго жетиш керек да. Бирок Кыргызстанда негизи көп жакты карасам, мен Кыргызстанда болуп кеттим 3 жума, ошол жактан карасам, тигил жетегүстө үйдү салынгандарды көрдүм. Каркасты, железобетонный каркас коюп, анан ичинде глинобитный кирпич жана саманный кирпичти салышат, акчасы жок депчи. Анан аны эмне деп коет, бедный деп алса болбойт. Аны аябай сонун деп мен жакшы көрдүм да, сүрөттөрдү кылып, жака алып келип көрсөттүм да. Биякта бизде ошондой салынат, бизде мындай энергияны сактайбыз деп ошон бияктан Кыргызстан жөнүндө көп айтып кетем да, ошентип. Анан бизде деле негизи кыргыздар деле ошо келечекти ойлоп эле, же мындай кантип айтсам, ошондой эле мурун деле биздин ата бабаларыбыз ошонун баарын эле ойлонуп эле жүрүшкөн болуш керек дейм да. Мынтип баарын кылып ийебиз, баарын жасай ийебиз, баарын колдонуп ийебиз дебей эле жакшы аксындап келаткан да. Анан мындай строительный рынок азыр башка болуп, анан бизде көп салып ийнип атпайбы, эме чоң не деп койсом, чоң үйлөр, акчага жеткен кишилер деле ойлонбой эле салып ийип атат. Анан ошону кантип дагы жылытабыз деп, ошону кичине ойлонуш керек деп не деп кетсем болот айт. Ойлонуш керек. Ойлонуш керек. Ооба. Ойлонуш керек. Анан ошону дагы негизи Кыргызстанда потенциал көп ошол энергияны сактаганга. Бизде материалдар бар, ошо кандай десем, кишилер деле кылат ошондой кирпичтичи. Бияктан унутуп кеткен уже ошонун бар технологияны. Кайта кириш керек. Кайра жаралаш керек, кайра артка кылчайып караш керек, жана ренессанс керек деп атпайбыз? Ренессанс. Сайкал, биздин убактыбыз келип калыптыр, бирок ушул кыска аралык ичинде сиздин долбоорлоруңузду көрдүк. Байланышта болосузбу? Кайдан тапса болот? Бизди көрүп жаткан көрөрмандар азыр эми жаңы социалдык тармактар бар эмеспи? Ошонун кайсында барсыз, кантип тапсак болот сизде? Сайкал Жунуш деп тапса болот. Мен Facebook'та эле көп жүрөм, көп жазып калам. Сайкал Жунуш же Instagram'да да тапса болот. Анан же личный сообщение деле жиберсе, мен аябай бат эле жооп бергенге аракет кылам да. Страница бар, веб-сайт страница проекттерим жөнүндө, анан ошол жакта да контактный данные бар. Чоң рахмат, Сайкал. Сиз алыста туруп дүйнө менен кантип иштеш керек, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин бизге дааналап көрсөтүп турасыз. Мен ойлойм, Кыргызстандан мекендештериңиз кайрылып турса, ошол идеяны, ошол баалуулукту таркатканга дагы чоң саламыбыз болот. Кандай болгон күнү дагы бүгүнкү кылып аткан долбоор иштериңизге албан ийгиликтер каалайбыз. Алыста аман жүрүңүз. Чоң рахмат сизге. Рахмат, сизге да рахмат. Кыргызстан рахмат. Чоң рахмат. Бизде конокто Сайкал Жунуш, архитектор айым Экофакта архитектурлук бюросу Швейцария 21-жылдын жаш архитекторлук бюролор арасында өткөн эл аралык чоң конкурстун жеңүүчүсү болуп кетти. Ал бизге ошол энергетик эффективдүү үйлөрдү кантип жасайбыз жана кантип курайбыз жана канткенде ушул темага биз кайтып келебиз, эмне үчүн бул маанилүү деген суроолорго жооп берип кетти. Чындыгында бүгүнкү эфирдин жыйынтыгы менен мен ушул жалпы мына жыйынтыктап резюмелеп айтат элем. Мына Айбек мырза айтып кетти, самандан үй салып атабыз дейт. Шамал фестивалынын уюштуруучулары айтып кетти, биз табиятка чыгабыз дейт. Демек, бардык бүгүнкү биз издеп аткан жооптор өзүбүздүн өтмүшүбүздө, өзүбүздүн өткөлүбүздө бар экен. Болгону ошого чындап жан дилибизди коюп, мындай жарнамалык, мындайча айтканда рекламалык гана мааниде жана таризде эмес, ички уңгусун, уюткусун, ички маанисин издеп тапканга жана ошону бүгүнкү жашообузда колдонгонго убактыбыз келип жетти. ТВ1 телеканалы жана Иш күнүн кечи теле долбоору ар дайым ушундай маселелердин альянсында маек түзгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз. Бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр аң сезимибизди оңдойлу, түзөйлү, замандан артта калып калбайлы деген ниет менен
сіздерге қош айтмақшымын. Ертеңгі эфирге көрішкенше шейін сақ саламат тұрыңыздар, өзіңіздерге жақындарға жақсы қараңыздар. Сіздер менен мен Эркин Нурбаев жана биздин команда болду. Көрішкенше. Бай-бай.